Ооба. Жок, сен алып келесиң. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызымдын суп-сулуу айымдары. Бүгүнкү эфирден да бир инсайттарды алам деп отурасыздар. Жаңы келген айымдар барбызбы? Көптөн бери сурабай калыпмын эфирлеримде. Жаңы келген айымдар кол көтөрүп коюңуздарчы. Мени бүгүн биринчи жолу көрүп аткандар. Кайсыл бир видеолорум жагып калып токтолуп калдыңыздар да. Ден соолукка, мүмкүн жан дүйнөгө бир жаккан бир рилстеримди көрүп калдыңыздар дагы, токтолуп калдыңыздар. Анан мени бүгүн биринчи жолу түз эфирден көрүп аткандар бар. Барыңыздарды, мен дейт, уже эле жаңы айымдар көп кирди эфирдин башталышында эле. Жакшы, жаңы келген айымдар, кош келиңиздер мени баракчама. Баракчам сиздерге пайдалуу болсо экен. Ден соолугуңуздарга, жан дүйнөңүздөргө пайда алып келген, үй бүлөңүздөргө бир гана пайда алып келген, балдарыңыз үчүн дагы, өзүңүз үчүн дагы бир пайдалуу болгон бир баракча болушун каалаймын албетте. Анда эмесе бүгүнкү эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү эфирибизди баштайбыз, эми баштаган турабыз. Айтмакчы, мен дагы жаңы билимдерди алам деп азыр Алматы калаасындамын, Казакстандамын. Телефонго стойка жок, араң орноттук. Стойканын аркасында бир нерсени тиреп коюп, мен сиздерге сабак өтүп атам. Эртең бизде супервизия, менин устазым шакирттердин баарын чакырды. Супервизия болот эртең. Кудайым буйрса, инсайттарга толгон күн болот. Эртеңки күндү мен абдан чыдамсыздык менен күтүп атам. Дагы да жаңы билимдерди кошом сиздерге албетте. ТикТоктон телефон номериңизди алып жаздым эле, жооп жазбадыңыз. Жок. Мен азыр могу жерге сразу эле белгилеп коеюнчу. Курска катталуу үчүн жазып коеюнчу. Азыр моундай суроолор жаралбаш үчүн. Азыр кыздар, мен кичинекей бир сүйлөм жазып алайынчы. Биздин курстун аты бекеринен дагы айым сыры эмес. Мен дагы көп нерсени мына азыр ол ойлоп кыз чыгарар убакка келгенде башым иштеп эми түшүнүп атамын да, кыздар. Биз аял болуп жашоону билбейт экенбиз да. Өзүбүзгө мындай бир нерсени ыра көрүштү билбейт экенбиз да. Кудай баарын адамзат үчүн жаратып коюптур да. Керек болсо аялзат үчүн жаратып коюптур да. Аялды эркек үчүн жаратты деген менен аялга деле, эркекти деле аял үчүн эле жаратып коюптур, мындайча айтканда. Аялды багуу үчүн, сүйүү үчүн, сыйлоо үчүн жаратыптыр. Биз ошону суроону билбейт экенбиз. Мага боло берет бүгүнкү тема. Ушул теманын айланасында сөз кылабыз. 26-сында жаңы билимдер болот экен дейт. Алла кааласа, Кудайым буйрса, мен дагы өзүм дагы психологтордон өтүп атам. Негизи мындай бар го, ден соолугуң, жаның ооруса, бир врач тандайсың, мени врачым, менин күчтүү врачым бар деп оозубузду толтуруп мактанып сүйлөйбүз го. Мен дайыма кийим алып жүргөн магазин бар, мен ошол жерден алам дейбиз го. Кудум ошол сыяктуу эле ар бир адамдын өзүнүн ишенген психологу болгон жакшы. Кудайга тапшыруу жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Азыр айтабыз, кыздар. Негизи көп нерсе айтып бергим келет. Кээ бир нерселер айтылып кетет, кээ бир нерселер азыр айтам деп отуруп айтылбай калат. Сиздерге бүгүнкү теманы бир аз ачып берүүгө аракет кылайын. Айтмакчы, жаңы келген айымдар бар. Курс жөнүндө айта кетейин. 26 декабрь күнү, бүгүн 23 декабрь го. 26 декабрь күнү айым сыры курсу стартталат. Айым сыры курсунда эмне бар? Интим гимнастика бар, психология бар. Интим гимнастика менен кандай көйгөйлөрдү жок кыласыз? Кын булчуңдары кеңейип калат го, аялдар башка жол жок. Чыка палочкаларын колдонушат, колдонгон менен ал кан тамырларды күйгүзүп салат экен. Муздак кылып коет экен. Кынга кирип чыгып атканы менен муздак болуп турса не пайда?
жел чыга берет, пырылдап жел чыга берет асты жактан. Алдыңкы жагыбыз бош болсо аял энергиясын жоготуп коет, өзүнүн бат жоготот аял. Опушение болот, жатындары түшүп кетет, цистоцеле деген проблема бар, ал дагы жок болуп кетет интим гимнастика менен. Цистит, геморрой, запор, дагы бир канча биз айтып өткөн толтура көйгөйлөр бар. Заара кармай албай калуу, алдыңкы жактан жол чыгуу, арт жактан жел чыгуу, булардын баарынан интим гимнастика менен арыласыздар. Жана башка көптөгөн көйгөйлөр чечилет. Кирпиктери түшүп жүргөн аялдар болсо кирпиктери коюланып калат, каш кирпик кадимкидей коюланат, чач түшпөй калат, чыгып калган курсак кирет, курсакты кечке деп тарта бергенден ордуна сиздер интим гимнастика жасап курсагыңыздарды киргизип алыңыздар. Эми андан башка да көптөгөн пайдалуу курс болот сиздер үчүн. Көзүбүздү ар нерсе кылып боеп албай, макияж курсу бар. Макияж курсунан мен өзүм дагы макияждын эң керектүү пайдалуу бир түрлөрүн үйрөнүп алдым да, өзүбүздөгү эле макияж курсунан. Массаж курсу, өзүбүздө массаж бар. Толук дене мүчөгө, бүткүл дене мүчөгө, курсак, колдун учу, буттун учуна чейин. Баш, бет, эркек адамдарга массаж жасоо, булардын баары биздин курста абдан сонун болуп камтылган. Чайнап, майдалап оозуңуздарга салып беребиз. Анан психология боюнча эми сиздер эмнени аласыздар кыздар? Мен билгеним бирөө, билбегеним 99 деген девиз менен жашаган адаммын да. Эгер адам билем десе токтоп калат. Туруп калса суу сасып кетет. Туруп калса суу сасыйт. Биздин психологиядан эмне аласыздар? Мен кыйынмын, мен деп мындай кыласың, мен өзгөртүп салам сени дебейм. Кандай пайда аласыздар? Үй бүлө бекемделет. Күйөөңүз менен ысык болуп турсаңыз дагы биздин техникаларды аткарып үй бүлөңүз бекемделет. Эгер күйөөңүздүн самооценкасы түшкөн, жыныстык катнаштан качып калган, ал каалабай тиз каалап сиздин сунушуңуз менен болуп аткан болсо дагы сонун техникалар бар. Балаңыз менен мамилеңиз жакшы болбой атса, бир балаңызды урушуп, анын мээсин жеп, бала болуп урушуп аткан болсоңуз, өзүңүздүн эмоцияларыңызды башкара албай атсаңыз, анда курс сиз үчүн. Кайын журтуңузга жертва болуп, жем болуп жашап атсаңыз дагы бул курс сиз үчүн, кечиресиз. Дайыма өзүңүздү төмөн сезинсеңиз, баардык жерде, анда бул курс сиз үчүн. Өзүңүздү жакшы көрө албасаңыз, анда бул курс сиз үчүн. Да кимдер үчүн? Баардык жалпы аял заты үчүн. Кайсыл кызматта иштесеңиз дагы менин курсум сиздерге керек. Кумар ойногон, арак ичкен эркекти кантсе болот дейт. Анан кыздар, мен эркегимди өзгөртөм деп келбегиле да. Мен үй бүлөмдү бекемдейм, Алла ыраазычылыгы үчүн өмүр сүрөм, өз ордумду билем. Жана үй бүлөмдү бекемдейм, ушул сабактарды мага себепчи кылып берчи деп келиңиздер сабакка. Мен Кудай эмесмин да, мен өмүрдү өзгөртөм, ой мен минтибирем деп мен айтпайм. Менин сабагымда, эмне деп айтам, менин сабагымда баары камтылган. Кандай эркек менен кандай сүйлөшүү керек, кандай учурда кандай сүйлөшүү керек, кандай 18+ смстерди жазсак болот. 18+ смстерди баарыңыздар жаза аласыздар, жазышыңыздар керек. Ой, уят, мен минтип жазбайм, ай, бетими десеңиз дагы жазышыңыз керек. Анткени биз күйөөбүздүн аялыбыз өмүр бою. Кызыктырып айта кетейин, сонун техникалар бар. Банан техникасы деген бар. Банан техникасын баардык аялдар жасаш керек. Кечеде түз эфирге ким кирди? Оффлайн сабакка киргенде банан техникасы деп айтып аттым го. Анан, ой, банан техникасын бериңиз, унутуп калбаңыз, дейт да. Банан техникасын айткандан кийин аялдар мен аткара албайм дейт. Бирок аткарасыздар. Ким? Ал аял, ал аткарат да. Ал күчтүү техника. Көчөдө эмне көп? Банан көп. Бананды көргөндө күйөөңүз сизди эстей турган болот. Азыр мен комментарийди өчүрүп койсом окшойт, аусундар менен мамилени дейт. Курска келиңиздер. Могу жерде суроолору бар айымдар, курска келиңиздер. Цистит болсо дагы, баардык проблемалар болсо, курстан жообун табасыздар. Эми кыздар, бүгүнкү темага кирели, андан кийин эгер жетишип калсам мен суроо жооп кылам. Мен бүгүн азыр айтып өтпөдүмбү, Алматы калаасындамын деп. Эртең bizde эртең мененден баштап кечки 5ке чейин сабак болот. Мен ага да энергия сакташым керек. Бүгүнкү сабак коюлган. Мен сиздерге азыр бар энергиямды берүүгө мен тырышамын. Банан техника сабакта бар дейт, бар кыздар. Бар. Ким аткарды? Биздин сабакка келген айымдар жазып коюңуздарчы, ким аткарды банан техникасын? Ойнош ойногон эркекти кечирүү керекпи дейт. Ошол мага боло береттен кесепетинен келип чыгат го. Эми кыздар, сиздер жолуга аласыздар, көйнөк аласыздар, билим аласыздар, кантип
мага боло берет деп аласыздар. Сизге жакканын албашыңыз мүмкүн, акчаңызды аяп, же койчу мага бул боло берет дешиңиз мүмкүн. Ал сизге жаккан буюмдан, сизге жаккан кийимден башка үйдүн тиричилиги артыгыраак болушу мүмкүн. Сиз ошол учурда мага боло берет деп көйнөктү тандап турган жоксуз. Жоолукту тандап турган жоксуз. Мага боло берет деген жашоону тандап атасыз. Дал ошондой өмүрдү тандап атасыз. Сиз эртең балдарыңызга мага боло берет деген өмүрдү көрсөтүп бересиз. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, мен апам боло берет мага деп жашаган, мен антпей элемин, мен өзүмдү жакшы көрөмүн дешиңиз мүмкүн да. Өзүн жакшы көрүү эмне экенин билбейбиз аялдар. Жетиши мүмкүн, бирок кыйналып жетиши мүмкүн. Бул өмүрдө кыйналып жашоо керекпи кыздар? Бул өмүр ансыз да кыска го, поезд го. Өмүрдө бактылуу көзөрмемдер бар. Анан ушул өмүрдө карыз болуп, кыйналып, ажырашып, бала тарбиялоодо каталарды кетирип жашоо керекпи? Давайте кыздар. Аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген сөз бар. Эгерде мен дагы сиздерге окшоп боло берет деп жашасам, мен азыр Алматыда отурбайт элем. Менин кызым психологияны окубайт эле. Менин кызым экөөбүздүн устазыбыз бир. Кызым экөөбүз тең бир устаздан окудук. Мен транзактный анализ боюнча окудум, кызым детский психология боюнча окуду да, аз жаш балдарды кабыл алып атат. Мен сиздерге дагы бир кечиккенимдин себеби, кызым азыр бир онлайн консультациясын бүттү кичинекей кыз менен. Канча жаш билбейм, бирок кичинекей кыз менен онлайн консультациясын бүттү. Эми кызымдын психолог болуп кеткенинин дагы бир себептери бар, албетте кызыгуусунан. Мен да травмаларды бердим го. Азыр эч кимиңиздер акчымчык болбой эле коюңуздар. Мен кызыма травма бербедим, мен Кудайга шүгүр жакшы баарын идеальный кылып келип атам дебей эле коюңуздар. Ата-энеси бар адамдын травмасы бар деп айтылат, бирок кыргыздын көп кыздары өзүбүз травма менен чоңойдук дагы, балдарыбызды дагы ошол травмага киргизип атабыз да. Эгер бүгүн сен травма берип атсаң, балаңа ачуу кыйкыры, балаңды уруп атсаң, ачуу кыйкырып атсаң, салыштырып атсаң бирөөгө, сен балаңа уу берип атасың. Эртең өзүң жута турган ууну даярдап атасың, айтып коеюн. Мына азыр караңыздарчы, араңыздарда бир турмуштан ажырашып, кайра-кайра эрге тийип аткан аялдар бар да, тилекке каршы. Же балдары кыйналып аткандар бар да. Ошол апалардын, ошол сиздин мисалда азыр, ошол кыйналып турган аялдын ата-энеси жыргап жашайт дейсизби? Кыйналат, ошол баласын күн-түн ойлонот, ушул кызым турмуштан тынып кетсе эле, үй алып алса эле, ушунун иши жүрүшүп кетсе эле деп кыйналат. Биз бүгүн балдарыбызга ачуу бергенибиз ал өзүбүз жута турган эле уу ал. Ошону түшүнүшүбүз керек. Эми кыздар, азырчы мындай да, мен эч кандай боло берет деп жашаган жокмун. Менде баары жакшы деген болсоңуздар, чычалап тургандар болсо да, чычалап тургандар болсо айтыңыздарчы. Же болбосо мен балдарыма баарын туура кылып атам дегендер айткылачы. Балдарыңар силер менен ачык сүйлөштүбү? Кандайсыз апа? Сиздей апам бар экенине мен ыраазымын, Аллага шүгүр деген сөздү айттыбы? Балаңыз тез-тез айтып турабы? Керек болсо жумасына 3 жолу, 4 жолу айтабы? Апа, жаным апам деп келип тез-тез кучактап сизди тез-тез өөп турабы? Кичинекей балдарды урсаң деле алар айланып келип өө берет да, 15-20 жаштагы кызыңыз. 15-20 жаштагы кызыңыз. Кичинекей балаң 5-10 жаш. 5-10 жашта бала дегер апаны өппөй калат. Эгер апа баладан эмоционалдык байланыш түзсө, энергетикалык байланыш түзсө, анда бала ападан алыстап кетет. Ал чувство одиночества калып калат ал. Эми караңыз. Балам мени кучактабайт, жок деп атасы. Бир убактарда мага да мындай сөздөрдү айтчу эмес да, балдарым. Азыр Кудайыма шүгүр, сиздей апам бар экенине Кудайга шүгүр. Хорошо, что менде сиздей апа бар деп часто тез-тез айтып турушат менин балдарым. Кудайыма шүгүр, анткени Алла берген билимдер менен эми өзгөрдүм, жакшы апа болууга тырышып атам. Аттың, мурдагы өмүр өтүп кетти да. Мен балдарыма түшүнүп бергенче балдарым чоңоюп кетти. Бирок мындан ары дагы хотя бы энелик ордубузда болуп калууга мүмкүндүк бар.
Неге кыздар мындай деп айтып аткан болушуңуздар мүмкүн деп ойлоп атам да. Кыйынчылык менен жетсе да кыйынчылыкты көрүш керек да деп ойлоп атпады экен апалар деп. Кыйынчылыкты көрбөй эле, кыйынчылыксыз эле жетсе болбойбу? Эмне сөзсүз карыз болуп, кредит болуп, кредит төгүш керек, карыз менен квартплата беришим керек деп кыйналып акчадан, ден соолуктарын убагында көрсөтө албай кыйналып жетүүсү сөзсүз зарылбы? Эми айтайын, неге мага боло берет дейбиз? Неге мага боло берет деп айтабыз кыздар? Бала күнүңүзгө сизде мынтип айтты беле бала күнүңүздө? Жаным, жаным бар жакшы сен үчүн. Бул көйнөктү сен үчүн алдым кызым. Мейли ак болсун, кир болсо кир болор жаным. Ушул ак көйнөктү сонун болуп кийип жүрчү жаным. Мен сага алдым, сенин кубанганыңды көргөм келет. Сенин көздөрүң нурдуу, каштарың чийилген, мурдуң куюлуп турат, оозуң оймоктой, жаным садага болоюн. Сенин баарың үчүн жакшы көрөм. Бүт баардык жакшы сен үчүн жаным садага болоюн деп сизге айттыбы? Же айгыз чечтигине. Үйгө капкараңды кийип ал, эч нерсе болбойт. Үйгө деген кир көтөрүмдү кийиш керек. Жеген кайрып кийе бер, эч нерсе болбойт. Баланчаныкын кийе бер деп айттыбы, кайсынысын уктук? Биз экинчисин уктук көбүрөөк. Эми биринчисин уккандар болсо өтө сонун. Биз көбүрөөк экинчисин уктук. Биздин сырткы келбетибиз биздин жан дүйнөбүздү көрсөтүп турат. Комментарийде өчүрүп салайынбы? Жакшы. Жакшы. Эми караңыз, бир айлык расходуңузду жазыңыз. Бир айда канча зарплата аласыз, бир айда канча тамак жеп коесуз, тойго канча иштетесиз. Өзүңүзгө көчөгө кийгенди айтпай эле коеюн. Үйгө татынакай халат алдыңызбы? Татынакай жоолук алдыңызбы? Өзүңүзгө жакшы кремдерден алдыңызбы? Шампунь, бальзам, маска алдыңызбы? Жылуу бир татынакай жемпир алдыңызбы? Көчөгө болсо деле жараштуу бир пальто алдыңызбы? Өзүңүзгө жакканын алдыңызбы же боло берет деп алдыңызбы? Жазыңыз. Мен сиздер менен кайтарым байланышта кылгым келип атат да. Тема жагып атабы кыздар? Интим гимнастика боюнча өзүмдү абдан сонун үйрөтөм деп айтам. Психология боюнча дагы каймак майын сыгып берем, жутуп алуу сиздерден да. Анан жутуп алган айымдар, ошол сонун остарды жазып аткан айымдар, жутуп алган айымдар, каймак майын сыгып жалап алган айымдар. Сонун дейт, жакшы. Эфир жагып атат, иштебегендерчи дейт. Мындай нерсе бар да, эркегиң баксын сени, сен иштебе деген аялдардын катарында эмесмин. Аял дагы кичине иштеш керек, бир аз өзүнө жете тургандай иштеш керек. Анан таптакыр иштебей койсоң, аял эркекке көз каранды экенин билдирип коет. Материалдык, моралдык жактан дагы өзүнүн алсыз экенин көрсөтүп коет. Эң жок дегенде өзүңө жете тургандай акча иштесең болот. Анан кичине акча таап алып эле эт көтөрүп келип, картошка, пияз көтөрүп келип эле үйдө эркек болуп кетпе. Хозяйка кызматыңа плюс хозяин кызматын кошуп алба. Онлайн жумуштарды иштесеңиз болот. Швея бул өтө оор жумуш да. Эгер швеяда иштесеңиз көп ден соолукту жоготуп аласыз. Эми бул жумуш, ооба билем, түшүнөм швеяны. Мен да иштеп көргөмүн швеяда. Бирок мындай онлайн жумуштарды кылсаңыздар болот деп айткым келип турат. Анан мого же өтө жаныңыздарды кыйнабаңыздар. Саат менен орустар иштейт го, эртең менен мынчада барат, бүтөбү чыгып кетет. Жаныңыздарды кыйнабаңыздар. Өмүр токтоп турбайт. Мого үйүн бүтүрүп алсын, мо үйүнө мебель алып алсын, шторасын алмаштырып алсын, эми шкафын алмаштырып алсын деп. Өмүр токтоп турбайт. Өмүр кете берет экен. Бир күнү карасаң, чачыңа ак түшүп кеткен, ден соолугуң кетип калган, фигураң бузулган да. Сен анын баарын оңдоо үчүн дагы ошончо убакыт алышың керек. Ошончо убакыт кетиришиң керек болот. Андан да көп убакыт кетиришибиз мүмкүн. Жоголгон ден соолукту калыбына келтирүүгө дагы убакыт керек. Анан кыздар, караңызчы. Диагностика кылалычы.
Азыр өзүңүздү караңызчы. Сырткы келбетиңизди караңыз. Ошол көйнөгүңүздү өзүңүзгө жаккан үчүн кийип атасызбы? Же жарашкан үчүн кийип атасызбы? Азыр мына дал азыр эмне кийип турасыз? Же ыңгайлуу болгон үчүн кийип атасызбы? Же кир көтөрүмдүү болгон үчүн кийип атасызбы? Дал азыр ушул көйнөгүңүз, халатыңыз күйөөңүздү таң калтыра алабы? Өзүңүз туруп, ой татынакай деп суктана аласызбы? Өзүң сырткы келбетиңден бир эмоция албасаң, деп өзүң жагып турбасаң, аял өзгөрө албайсың. Аял аркага кете берет. Анткени аял билим алууда дагы, ортодогу мамилени бекемдөөдө дагы, керек болсо бала менен мамилени жакшыртууда дагы аял жакшы эмоцияда болуу үчүн өзүнө жагып туруу керек. Могу халат, каш маштарыңызды боегуңуз келсе, кичине боеп коюңуз да. Шүгүр кыл деп айтылат. Ой, баарына шүгүр кыл, баарына шүгүр кыл. Анда суктанып отура бер элге. Ой, могу ушундай кийип алыптыр, мен да кийсем деп. Жакшы шүгүр кылып отура бер, бирок бирөөгө суктанган боюнча, ичин күйгөн боюнча өмүрдөн өтүп кетесиң, жаштыгың өтүп кетет. 50 жаштан өттүң, анан 60 жаштан өттүң, карыдың, бетиңе бырыш түштү, сен каалаган нерсени кылайын дедиң, уже поезд өтүп кеткен. Эми жоолугуңузду караңыз. Дал азыр ушул жоолугуңуз өзүңүзгө жагабы? Эмне үчүн салынып жүрөсүз? Бирөө белек берип койгон үчүн салынып атасызбы? Жаккан үчүнбү, жарашкан үчүнбү, же ыңгайлуу болгон үчүнбү? Үйгө салынганга боло бергени үчүнбү? Эмне үчүн? Байпагыңызды караңыз. Эми чачыңызды караңыз. Дал азыр чачыңыздын ушул абалы өзүңүзгө жагабы? Үйдө жүрсөңүз деле эптеп-септеп бойдамалап байлап салуу жакшыбы? Кандай болушун каалайсыз? Эми кыздар, мындай нерсе бар. Сырткы абалыңыз сиздин ички дүйнөңүздөн кабар берет. Эгер сырткы келбетиңиз өзүңүзгө жакпай турса, мен айтайын, балдарыңызга сиз жагымдуу эмоция бере албай атасыз. Балаңызга сиз жетиштүү мээрим бере албай атасыз. Сиздер азыр ойлошуңуздар мүмкүн, эмне айтып атат дейт, сырты кийими нормальный болбосо, анан балдарына мээримдүү болбой калабы, мен мээримдүү элемин дешиңиз мүмкүн. Бирок балага кандай эмоция керек? Жан деген. Мындай сөз бар да. Балаң жашоодо өзүнүн ордун табып кетүү үчүн дейт, сен эне аял ордунда бол дейт. Эне ордунда бол жана аял ордунда бол дейт. Эне деген ким? Эне деген мээримдүү, балдарына дуа кыла билген. Дуа кыл дегенде отуруп алып кашты салып моонтуп отуруп дуа кылуу эмес. Сен дуа кылып атасың, балаң келип апа дегенде ай дейсиң да. Мындай балаңа сен мээрим менен карай албайсың. Жылуу, жумшак үн тонуң балаңдын мээсинде жок. Дайыма апасынын кыйкырганы, урушканы кала берет. Аял ордунда бол дейт. Аял ордунда, жөн эле эне ордунда эмес, аял ордунда. Аял ордунда да болушубуз керек. Ошол кээ бир апалар айтат го, мен эркек баламды жалгыз тарбиялап атам, мен эмне кылышым керек дейт. Сен жалгыз тарбиялап атсаң дагы сен эне ордунда болушуң. Апа, аял ордунда болушуң керек. Аял ордунда болуу үчүн эмне кылыш керек? Назик болуш керек. Сен дар деп жүрсөң, сенин кызың сенден кайсы назиктикти үйрөнөт? Сен атасынын милдетин алып алып, эркек болуп кеттиң, аялдык ордуңан жылып кеттиң, балдарыңан жакшы түзүктөп жардам сурабадың, кагып силкип сурадың, мен кылып атам, мен монтуп атам, сен жардам берип койбойсуң деп. Балаң сенден кайсы бир күч кубат алат? Эне аялдык ордунда болгон кезде, балдарынан жардам сурай билген кезде, мына ошол үй бүлөдөн мыкты эркектик касиети бар, эркек балдар чыгат. Аял назик болгон кезде, анын кыздары да назик. Мен жакында бир тойго бардым, бир эжелерибиз эки кызын тең узатты да. Өзү да назик жан да, үлбүрөгөн назик жан. Кыздары да дал өзүндөй назик жан болуптур да. Анан эстеп кеттим, илгери бир кездерде ошол эжебизде
айтышчу. Ошол эжебиздин апасын мынтип айтышкандарын билем, айылдагы апалар. Деги могу созулуп эле кыздарын иш кылдырбайтмыш. Кыздар эртең эрге тийсе кантет? Кыздары турмуштан ордун таап кетиш керек да. Кыздарын иш кылдырбай эле жана күйөөсүн эле ай сен тургул дей берет экен деп айткандарын угуп, анан эстедим да. Өтө туура кылган экен ошол апа. Наоборот, ал ушул жанагы эркелеп чоңойгон эки кызы менин эжелерим го уже кыз берип койду да. Өздөрү да назик, күйөөлөрүнүн жанында алсыз экенин көрсөтүп, мындай жашоодон бакыт тапканы, аялдык бакыты жүзүнөн төгүлүп турат. Күйөөлөрү менен дагы абдан ынтымактуу да. Анан эки кызы да ошол назик боюнча татынакай болуп, ачык, назик турмушка чыгышты да. Мен айтайын деп турганым, кыз балдарыңарга эркектин жумушун кылдырбагыла. Эркек ал эркек, эркекти башкача тарбиялоо керек. Аял аял, эркекти ай тур, сен эркексиң эмес, эркектин жанында аялдык ордуңду билүү аркылуу. Кызыңдын жанында дагы аялдык ордуңду, энелик ордуңду билүү аркылуу. Балдарыңды тарбиялаардан биринчи сен өзүңдү тарбияла, сен өзүңдү инсан катары тааны. Сен өзүңдү инсан катары тааныбасаң, сен точно өзүңдү эне катары тааныбайсың. Сен точно кызыңа кыздай, балага баладай энергия бере албайсың да. Мындай бардан берип мактаганды деле билиш керек да. Мындай ишеним менен айтканды билиш керек. Коркпой анан бир нерсени ойлоп алып, анан артынан толтура бир страшный ойлорду ойлоп албагыла да. Балаңарга кичинекей нерсе үчүн да рахмат айтып, даже биз рахмат айтышты билбейбиз. Неге рахмат айтышты билбейбиз? Өзүбүзгө рахмат айтышты билбейбиз. Анткени сизге боло берет, ансыз да сизге боло берет деген адам точно өзүнө рахмат айта албайт, балдарына, жолдошуна рахмат айтышты билбейт. И ошол эркек деле кийин аялына рахмат айтышты билбейт. Биз ким менен жашап атабыз? Канча аялдар мени угуп отурасыздар могу жерде? Кимдер угуп отурасыздар? Ошол жан деңгээлинен өскүсү келген аялдар отурасыздар да. Сиздер кимдер менен жашап атасыздар? Бизди тарбиялаган апанын балдары менен жашап атасыздар да. Бизди тарбиялаган апанын балдары кыз эркекке берилген баягы эркек кандай болуу керек, аял кандай болуу керек деген тарбияны албай калды да. Эгер ооба кыздар, биз дурус эмеспиз, макул билбей атабыз, мага боло берет деп жашап атабыз, аялдык ордубузду таппай атабыз, ошон үчүн күйөөбүз измена кылып атат дейли. Эркектерибиз ошончолук күчтүү экен. Сулейман Султандыкындай бир кайраты болду. Көз менен да, сөз менен да аялды башкарып коет. Андай эркектин жанында баарыбыз ордубузду билип, кээде кире турган жерге кирип кетип, кээде эркегибиздин жанында ойноп, эркелеп өмүр сүрмөкпүз да. Эми кыздар, ооба, эркегибиз дагы жан деңгээлинде өзүнүн ордун билүүсү кыйыныраак болду дейли, макул. Эркегимди өзгөртөм, эркегим жаман деп жашай берүү керекпи? Эркегим тарбия албай калыптыр, мен эрге тиейин дедиңиз да, башка эрге тийдиңиз. Мен муну ар эфиримде айтам, айткандан тажабайм, анткени муну ар бир аял билгени дурус. Сиз макул, жакшы күйөөгө тийдиңиз да. Өстүңүз, өнүктүңүз, мурдагы ыңгайлуу аял азыр ыңгайсыз болдуңуз. Мурдагы билимсиз аял азыр билимдүү болдуңуз. Мурдагы аял кандай жашоо керек экенин билбеген аял азыр кандай болуп жашоо керек экенин үйрөндүңүз да. Азыр эми сиз жан деңгээлинде өсүп, мен үчүн мүмкүн эмес нерсе Кудай үчүн мүмкүн дедиңиз дагы. Жакшы мырзага турмушка чыгып кеттиңиз да. Сизди сыйлаган, тилинен бал тамган, аялды сыйлай билген, эс алганды билген мырзага турмушка чыгып кеттиңиз да. Анан ошол күнү сиз кучакташып, күйөөңүз менен бактылуу болуп чыксаңыз, сиздин балаңыз көзүн шишитип, эртең менен ыйлап, жан дүйнөсү жанчылып турган болсо, сиз андан бакыттабысызбы? Ал жагын, бул жагын кароо керек. Эгер күйөөбүз принц болсо, биз менен жашабайт эле. Сиз принцесса болсоңуз, күйөөңүз менен жашабайт элеңиз. Бири-бирибизге окшошпуз. Кудай адашуучу эмес. Болгону өмүрдө баарын өзгөртүү үчүн сен өзүңдү инсан катары тааны. Баардык жакшыга өзүңдү ылайыктуу көр биринчи. Өзүңө эмне керек, күйөөңө көркөм сөз менен жеткизе бил. Сага жакпаган нерсени жакпайт мага, эмне мындай кыласың эмес, көркөм сөз менен жеткиз.
мына ошондо ортодо гармония болот. Анан кыздар бардыгы мен каалагандай болот деп күтүп албайлы. Бардыгы сиз каалагандай болбойт алтыным. Анткени бул өмүр. Анткени биз инсанбыз, инсан менен жашап атабыз. Биз ката кетирүүчүбүз, ката кетирүүчү инсан менен жашап атабыз. Суроо бербей туруңуздарчы кыздар. Мен суроо бер деп айтам. Сиздер азыр сабакты угуңуздар. Мен сиздерге суроо бер деп айтам. Ошондо суроо бериңиздер, кыздар, макулбу? Эгер суроо жооп кылсак, аягында мүмкүн суроо жооп кылабыз да. Эфир жагып атабы сиздерге? Эфир жагып атабы? Эфирди күттүңүздөрбү бүгүн? Так, мага боло берет деген нерсени биз кайдан алып калдык? Бир айда канча расход кыласыз, бирок өзүңүзгө ыраа көрбөйсүз да. Анткени сизге кайдан калып калды? Сага боло берет деген атенебиздин сөзүнөн улам биз ошондой жашап калдык да. Мисалы да, сиз азыр канча айлык алдыңыз? Канча айлык? Мындай эмоция менен, давай бүттү, алам эмес. Мындай акыл менен жооп бериңиздерчи. Акыл менен жооп бергилечи кыздар. Мындай жөн эле мындай ыргып чыгып эле мен минтем дей бербеңиздер да. Мисалы сизде бир айда 30 миң акча коротот экенсиз да, үй бүлөгө, 30 миң акча коротот экенсиз. Канча бир бөлүгүн тамакка жумшайсыз, канча бир бөлүгүн тойго жумшайсыз, бала чаканын кийим кечеси, расходторуна кетип атат да. Эми арасынан ошол акчанын ичинен бир 5 миң сомду өзүңүзгө жумшай аласызбы? Мындай ойлонуп жооп бергиле кыздар, ойлонуп жооп бергиле. Жөн эле ооба мен өзүмө коротом дебегиле. Дал азыр мына келерки ай январь башталат. Январда сиз өзүңүзгө үйгө кийгенге бир 3 миң сомго, 2,5 миң сомго халат келип атат азыр, турецкий. 2,5 миң сомго, макул 3 миң сом, 20 миң зарплата алам дейт, макул. 20 миңден бир 3 миңин өзүңүзгө жумшай аласызбы? Бир 2,5 миң, 2,5 миңини бир халат алдыңыз да. Же күйөөңүздөн сурай аласызбы? Күйөөңүздөн сурай аласызбы? Могу 2,5 миңге азыр мен халат алсам үйгө 500 сомго бир жолук алсам бул айда. Анан кийинки айда халат албай турайын да, кийинки айда дагы бир жолу татынакай жолук салып алайын деп. Жолукту салындыңыз, татынакай кийимди кийдиңиз. Дал ошол эмоция менен кыздар балдарга башкача сүйлөйбүз. Дал ошол татынакай өзүбүзгө жагып турган эмоция менен күйөөбүзгө башкача сүйлөйбүз. Сенин өзүңө жакпай турган келбетиң менен сенден жакшы эмоция чыкпайт, айтып коеюн. Анан мындай нерсе бар да, жок, кийим кийсе эле эмне өзгөрүп кетеби дешиңиздер мүмкүн да. Кийим кийсем эле өзүм өзгөрүп кетеби деген кыздар, жок, адам кийим кийсе эле өзгөрүп кетпейт. Канча аялдар келет, мен фигурам карап турам, карайм, боенуп жүрөм, мен сексуальныймын керек болсо, бирок күйөөм измена кылды дейт да. Ата энеден жетпей калган махабатты биз кээде кийим менен жабабыз да, кийим менен толтургубуз келет, кийим менен жапкыбыз келет. Мен сулуумун деп мактоо укпай калгандар кээде, мындай внимание албай калгандар кээде сонун кийинип внимание алгыбыз келет, өзүбүздүн жакшы экенибизди ошентип далилдегибиз келет. Жок кыздар, биринчи мен айтып атам, биринчи сырткы келбетти оңдоо аркылуу, анткени биз эмоциональный адамдарбыз да аялдар. Сырткы келбетти оңдоо аркылуу анан жан дүйнөнү өзгөртүү. Сен кааласаң каалабасаң, сырткы келбетти оңдоо үчүн биринчи жан дүйнөңдү өзгөртүшүң керек алтыным. Эгер сиз мага боло берет деп мамиле кылсаңыз, бардыгы сизге неосознанно сага боло берет деп мамиле кылышат. Ким жолдошунан сурай алат? Мага жаны го, мен могу жерде Алматыда отуруп алып, мен сиздерге сүйлөп атам, сиздер укпай аткан болсоңуздар, катып атат, эмнеге катып атат? Катып атат экен да. Эки эфир кылсак бекен, жок, дайыма зарплатамдан сөзсүз бирдеке алам. Бир нерсе алып атканда кыздар, могу мага керекпи, колдономбу деп алыш керек. Баарыңыздар катып атат деп атасыздар, Бирок Wi-Fi жакшы турат. Башкаларга катпайлы, Баарыңыздар жазып атасыздар го, сиздин курстан кийин минтип калдым, антип калдым деп. Рахмат кыздар. Рахмат жаным. Баарыңыздар катып атат деп жазасыз. Эмне кылалы кайра, эфирди бузалыбы анда? Канчасы өтүп кетти эфирден? Так.
Жакшы эле дейт. Кайтпай калды, катпай калды. Все, уланта берели. Катпай калды. Жакшы кыздар. Эфирди эрте бүтүрүүгө аракет кылам. Өтө узартпаган, анткени интернет мындай болуп калса, үнүңүз башкача чыгып атат дейт. Жок, ошол интернеттен болуп атат окшойт. Үнүм жакшы эле. Мындай нерсе бар да. Сырткы келбетин карай албаган аял кантип жашайт? Ал төмөн сезинип жашайт. Көпчүлүккө барганда өзүнүн оюн айтуудан кыйналат. Анда аялдык эмоция жок, точно эмоция жок. Азыр мына карасаңыз, өзүңүзгө сыртыңыз жакпай турса, сиз эркелей албайсыз. Точно гарантия берип айта алам. Сиз кылыктан албайсыз. Ооз менен, көз менен, дене менен кылыктан албайсыз, айтып коеюн. Флирт жок сизде. Флирт деген бул эркекти көз менен, сөз менен, дене менен, үн менен тартып алуу. Сиз флирт жасай албайсыз. Апа ролунда өмүрүңүздү өткөрө бересиз. Апа деген кандай? Үнү бийик чыгат, взгляд офицерский, мондай, же болбосо бырышкан чүпүрөк, вялый, солуп калган. Балдардын жанында да ошондой, айтор өзүнүн инсандык ордун жоготуп коет жашоодо. Инсандык ордун жоготуп койгон адамда кандай болот? Инсандык ордун жоготкон аял бул эркегинин ордуна жылып кетет деп атабыз го. Күйөөсүнөн сурай албайт ал. Аял катары өзүн сезбейт, өзүн ылайыксыз сезет. Анткени анын өзүнүн мээсинде сага боло берет деген установка бар. Ал установкалардан биринчи арылуу керек. Установкалардан арылгандан кийин гана сиз күйөөңүзгө оңой кылыктана аласыз. Сиз тилиңизди оңой жеткире аласыз. Сизге эмне болот, эмне болбойт, аны сиз айта аласыз. Сиз азыр могу аксыз эфирди угуп алып элесиз, күйөөңүзгө жок, мага мындай сүйлөгөнгө болбойт жаным. Мага мындай сүйлөй эле койчу. Сен мындай сөздүн, көркөм сөздү терип мага сүйлөшүңдү каалаймын деп азыр барып айта албайсыз. По-любому айта албайсыз. Түшүнүп атасыз азыр. Неге сиз мага боло берет деп өмүр сүрөсүз? Бирок айта албайсыз. Мен азыр сиздерге түшүндүрүп берем. Мына да. Түйүндүк кезден же болбосо бала күндөн 0 жаштан 18 жашка чейин мага боло берет деп жашаган кыз да. Мага боло берет деген кыз. Мына сиз 0 жаштан 18 жашка чейинки кызсыз, азыр элестетиңиз өзүңүздө. Сизге мынтип айтышты беле? Ай кыз, боло берет, эч нерсе болбойт. Кир көтөрүмдүү кий. Үйгө деген эскини кие берет. Мо кийимиңди эмне кылдың, чечары? Деп айтышты беле? Айтышкан бизге кичинекейибизде ошондой болду дейм. Эми ал убакта апаларыбыз да бизге баарын берди го. Өздөрү кыйналып, даже мен билем, СССР тараган учурда, катуу кыйналган учурда апам өзү нан жебей калган учурун билем да. Апама нан жетпей калган. Анан мен апама таарынбайм деле. Мен апамдын ошол абалын көрүп, мен ошол абалы көз алдымда тура берет да. СССР тараган учурда кыйналгандар кыйналды, кыйналбагандар кыйналбады. Орто кыйналгандар болду, катуу кыйналгандар болду да. Ошол учурларда бизде дагы катуу кыйналган учурлар болду. Азыр мен апама таарынбайм, апаларга таарынганга деле биздин акыбыз жок. Мына азыр ошол кыз, бираз арыгыраак кылып тартайынчы. Дал ошол кыз мына азыр сиз 30дасыз. 40дасыз, 50дөсүз да, мына ичиңизде сага боло берет деген түшүнүгү бар, кичинекей кыздын түшүнүктөрү бар. Азыр деле өзүңүзгө позволять этпейсиз да. Тойлорго бериш керек деген түшүнүк бар, тойлорго бере бересиз. Керек болсо азыр кандай түшүнүктөр бар? Сен не тосуң, сен эжеңде эмессиң, сиңдиң окшоп тирилик кылганды билбейсиң, сенден кичинекей болуп туруп могу эжең, сенден кичинекей болуп туруп могу сиңдиң канча жумуштарды бүтүрүп салды. Сенден карасаң, эжеңди карасаң, эжеңдей сенин акылың жокпу, эжеңден үйрөнсөң деп бизди салыштырып келди тилекке каршы. Анан бул кызда кайдагы самооценка, кайдагы өзүнө деген сүйүү, махаббат да. Эми эч кимди күнөөлөбөйбүз, алар бизди кандай болсо дагы жакшы болсун деди. Бар сүйүүсүн беришти. Ал боюнча сабактарымда кенен айтып берем. Мага боло берет деген аялдын ичинде женская энергиясы катып, катылып, кысылып жатат. Мага боло берет деген аялдын энергиясы жок. Ал салмагын көзөмөлдөй албайт, чачтары таралбаган, энергиясы жок, өзүн башкаларга чачыратып койгон, дайыма башкаларга суктанып жашаган аял
өзүн башкаларга салыштырып жашаган аял, же болбосо тирилик үйдүн могу жерин бүтүрүш керек, могу жакты мындай кылыш керек, шкаф алыш керек, килем алыш керек деп эркектин милдетин тартып алган аял, өзүн эч нерсеге ыраа көрбөгөн аялдардын кээ бири дүнүйө параз деп коет го, дүнүйө параз болуп кеткен да. Андай аялдар дагы күйөөсү кумар ойнойт, ичет, любовница күтүшөт. Анан биз эмне деп айтабыз, апаларыбыздан көрүп атабыз го, мен баарын кылдым, мен кийбедим, ичпедим, анан ушинтип ойносо менин көңүлүм уздап калды деп айтабыз да. Неге сурабайсыз? Өзүңүзгө керектүү сурабасаңыз кайдан билет? Неге Кудайдын алдында сиз өзүңүз Кудай болуп жүрөсүз? Болду, давайте кыздар мындай. Кудайдын проблемасын өзүнө тапшырайлычы, Кудайдын проблемасын өзүнө тапшырып аял болуп жашайлычы. Кичинекей бир практика жасайлы азыр. Кичинекей практика. Көзүңүздү жумуңуз. Дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Көзүңүздү ачпаңыз, сиздер менен мен дагы жасайм. Акыркы күндөрдө эмнеден чарчап жүрөсүз? Эмнеден чарчап жүрөсүз? Кандай болушун каалайсыз? Кандай болсо бактылуу болот элеңиз? Үйүм бүтүп калса, кредитти жаап алсам, күйөөм мени сүйүп калса, мамилебиз бекемделип кетсе, өзүмдү тапсам, апам менен мамилем жакшы болуп кетсе, мен бактылуу болот элем. Дагы кандай болгондо бактылуу болот элеңиз? Соодаңыз жүрүшүп кетсе бактылуу болот белеңиз. Тигиге буга жардам берип жүргөн болсоңуз, дайыма башкалардай болгуңуз келе берген болсо, үйдөгү проблеманын баарын мойнуңузга алып алган болсоңуз, экономдоп жүргөн болсоңуз, дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Дал азыр айтыңыз ичиңизден: о Аллахым, Аллахым, мыктылыкты өзүңө тапшырдым. Мен аял боломун, мен аял ордумда каламын. Мен мыкты болом деп тырышпаймын. Мен муну бүтүрүшүм керек деп кыйналбаймын. Бардык сенин проблемаңды өзүңө кайтарамын. Өзүң чечип берчи. Мен инсан болуп, аял болуп жашагым келет. Мен назик жан болуп жашагым келет. Өзүңдүн түйшүгүңдү өзүңө тапшырдым. Мен алсызмын, мен колмун, менин колумдан эч нерсе келбейт. Мыктылыкты өзүңө тапшырдым. Бүгүндөн баштап, мына бүгүн 23 декабрь 2023 жыл, саат 21:26, дал ушул убакыттан баштап мыктылыкты өзүңө тапшырдым. Бүгүндөн баштап бирөөнүн сөзүнө карап өмүр сүрбөймүн. Сен берген ырыскыны, сен берген бар жакшыны мен оңой кабыл аламын. Өзүмөн аянбаймын. Бар жакшы мен үчүн экенин мен азыр түшүндүм. Сага каршы чыгып, мага боло берет деп өзүмдөн качкан болсом мени кечирчи. Мени кечирчи Аллахым. Терең дем алыңыз, терең дем чыгарыңыз. Терең дем алыңыз, терең дем чыгарыңыз. Кандай сезимде болдуңуз? Кандай сезимде болдук? Жакшы болдубу? Кичинекей практикадан бир мындай жагымдуу сезимдер болдубу кыздар? Практика жасадыкпы? Ыйлап жиберген жоксуздарбы? Ыйлап жиберген жокпузбу? Жакшы. Эми кыздар, мага боло берет деген установка, травмадан арылуу үчүн дагы сиздерге менин айым сыры курсум керек. Мен ким элем? Өзүн жакшы көрбөгөн, төмөн сезген, бойдок кезинде дагы жигиттер менен сүйлөшө албаган, балалуу болгондо балдарын урган, урушкан, күйөөсүнүн алдында дайыма төмөн сезген, күйөөсүнө жаккысы келген, кайын журтуна жаккысы келген, Кудайга эмес, мен адамдарга жаккым келген адам болчумун. Эгер мен дал ошондой өмүр сүрсөм, билбейм, мен азыр кандай болот эле билбейм. Аллахыма чексиз шүгүр, чексиз шүгүр, чексиз шүгүр. Мен азыр билимдерди алып, мына эртең казак кесиптештерим менен супервизия өтүлөт, Кудайым буюрса. Мен азыр Алматыдамын деп айтып өтпөдүмбү?
Ошон үчүн аялдар өзүңөрдү салыштырбагыла башкаларга. Бар жакшы сиз үчүн экенин билиңиз. Кудайдын жүгүн өзүнө тапшырыңыз. Кудайдын жүгүн аркалап алдык го. Мындай нерсе бар да, эгерде нежеланный ребенок болсок да, айрыкча сиздин уул болушуңузду каалаган болсо ата-энеңиз. Бүгүн да обучение болду да, менде бүгүн өзүм да окудум да. Ушул нерсени түшүндүм да, өзүм окудум. Эгер мен өзүмдөн дагы өткүздүм ушул нерсени, көзүм жетти ушуга, деп ушул тууралуу бүгүн эмбрион түйүлдүк кез боюнча дагы кичинекей обучение болду. Анан уул болушун каалаган адам эки адамдын ролунда өмүр сүрөт экен да, байкасаңыздар. Мына сизден чоңдорун караңыз. Эгерде үй бүлөдө сизден чоң бир эле кыз болду дейли, же үй бүлөдө көп кыздан кийин анан сиз да кыз болуп келдиңиз да, же сиз биринчи бала болсоңуз деле сиздин уул болушуңузду каалады да. Эгер сиздин уул болушуңузду каалаган болсо, сиз азыр эки адамдын ролун аткарып атасыз да, бир нерсе жетпей жүргөндөй боло берет да. Тигини кылышым керек, мону кылышым керек, мону бүтүрүшүм керек деген сыяктуу. Мага боло береттин зыяны бул ичкүйдүүлүк көбөйүп кетет, жүрөк карарып кетет. Анткени сен мага боло берет деп жашаганың менен жаныңдагыларды көргөндө баягы зависть козголо берет деп жогоруда да айтып өттүм муну. Элге суктанып өмүрүң өтүп кетет. Мага боло берет деген аялдын көзүнүн нуру өчүп кетет. Көзүнүн нуру өчүп, чачынын өңдөрү бузулуп кетет, семирип кетет, жамбаштары бузулат. Ал мага боло берет деген аял, ал ден соолугуна да көңүл бурбайт ал. Мындай аялдарда энергиясы жок. Анан бир күнү башка аял чыгат да. Мындай нерсе да. Эркек изменага барса да, изменага барбаса деп айтайынчы, изменага барбаса эгерде, аялынан коркконунан барбай койгон жок. Кудайдан коркконунан барбай койгон жок. Изменада эркек Кудайдан коркпойт ал. Аял да Кудайдан коркпойт. Изменада эркегинен коркпойт аял дагы. Күйөөсүн жоготуп алуудан, татынакай күйөөсүн жоготуп алуудан коркконунан. Жана эркек дагы өзүнө ишенген, өзүн жакшы көргөн, өзүнө уверенная аялын жоготуп алуудан коркконунан башка аялга барбайт. Бирок аялдар, измена тууралуу сөз болуп кетти да. Кээ бир аялдар айтат го, измена тууралуу сен айтпа күйөөңө дейт да. Анан айтышпайт көп аялдар. Жок алтындар, сен өзүңө эмне керек эмес экенин айтып койсоң дурус. Мен айтпа дегендердин катарында эмесмин, мен айт деп эле айтам. Анткени көп аялдар келет, 1 жыл болуптур, 5 жыл болуптур, күйөөмдүн баласы бар экен, мен бир да жолу айтпагам, кызганбагам, телефонун текшербегем, күйөөм бул жакта жүргөн, тигил жакта жүргөн, командировкада жүргөн, акыры ошентип ушундай мен жакында гана билдим деп чачын жулуп өлөйүн деп келишет да. Анча айтып койгон дурус. Мен сени кызганып атам. Мен сени жакшы көрөм, мени ушундай ой кыжаалат кылат, мындай мени алмаштырып кетпедиби деген ой мени кыжаалат кылат. Мен андайга чыдабайм. Эгерде сен ошондой ойлоруң болсо, мага ачык айт, измена кыла көрбө. Мен өзүмдү тряпка катары көргүм келбейт, мен андайга уруксат бербейм. Мен жан дүйнөм ага чыдабайт. Эгер уруксат берсеңиз да бериңиз, чыдай алсаңыз бериңиз. Ооба 2-2, 3-2, 4 аялга чейин, 4 аял алууга чейин уруксат бар эркектерге. Анан жок, жан дүйнөңүз кое бербейби башка аял алуусуна күйөөңүздүн. Анда күйөөңүзгө айтып койсоңуз неге болбосун? Мен андайды көтөрө албайм, мен андайды каалабайм. Эгер башка аял менен мамиле кургун келсе, мага айт. Мен уруксат берем. Жөн гана, жай гана сый урмат менен коштошобуз деп айтып койсоңуз болот. Бирокчу кыздар, өзүңөр жертва болбогула, жөн эле мультфильм боло бербегиле да, өзүңөр төшөктө нольсуңар. Хозяйка плюс хозяин сыпатын кошуп алгансыңар. Королева сыпат деген 0, назиктик деген 0, мама болуп кайрыласыздар. Ай, мону бүтпөйсүңбү? Сен тигилбейсиңби? Деп кечки аны критикалап мама болуп отурасыңар. Анан күйөөңөргө силер любовница жөнүндө, измена жөнүндө сөз кылбай эле койгула. Сен качан айтасың, сен аялдык ордуң менен айт, күйөөңүн жүрөгүнө кире турган кылып айт. Эгер сен мама ролунда айтсаң, күйөөңүн жүрөгүнө точно кирбейт.
любовиңса сыпатың жоқ, сен төшөктөн нольсуң, күйөөңүн жүрөгүнө точно кирбейт. Сен 4 сыпатың бар болсо, аны көрсөтүп айт. Мен назикмин деп айт. Менде назиктик да бар. Кээ бир учурда сен өзүңдүн жакшы жагыңды көрсөтүп бербесең, эркек баалабайт, билбейт. Эркектин напсиси аял да, бул аялдарга кете берет, монтип айланып тегеренип. Менде назиктик да бар. Айланадан издөөгө сага себеп жок. Менде королева да бар. Төшөктө любовиңса да боло алам. Хозяйка дагымын, кухняда ордумду билемин. Сага демек көчөдөн аял издөөгө негиз жок. Эгер башка бирөөнү жакшы көрүп калсаң, мен чоң адаммын, түшүнөм. Мага ачык айт. Жөн гана жай коштошобуз. Эгер мен көчөдөн билсем, анда жакшы эмес, жаман. Деп айтсаңыз болот. Анан кесип салам, тигил жагын кыргызып салам, анан барып чачын жууп салам деп айланып кетейин. Болбойт андай. Мен чачын жууп салам, мен кесип салам, сен тияң. Болбойт кыздар, анда толк жок, жөн эле тилиңердин энергиясын кетире бербегиле, тилиңерди жөн эле кыйнай бербегиле. Анан могу күйөөлөрү алыста жүргөн аялдар азыр да жазып атасыздар го, көздөн алыстаган көңүлдөн да алыстайт. Аялдык энергияңар менен келчи, мен кыйналып кеттим, мен сени сагынып кеттим, мен өзүм кыйналып кеттим, мен ушундай эшикке чыгып эркек болуп аял болуп үйдө жүрө беремби? Ушунча жылым өтүп кетти десеңиз, толк жок. Аял экениңизди күйөөңүзгө көрсөтөсүз. Баарын Кудайга тапшырасыз. Күйөөңүздүн жоопкерчилигин албаңыз. Сен өз жоопкерчилигиңе өзүң жооп бересиң, ичиңизден айтасыз. Мен өз жоопкерчилигиме өзүм жооп берем. Өзүбүздү оңдоо менен эркектин жүрөгүн ээлесек болобу дейт. Кыздар, болот. Ооба, аял өзгөрсө, алам өзгөрөт. Аял өзгөрсө, эркек өзгөрүп кете берет экен да. Бир учурларда мен таяк чегем. Апамдын көзүнчө да таяк чегем. Бир учурларда мен кышкы кийимди жайында кийип жүрөт элем. Бир учурларда мен балдарымдын көзүнчө таяк жеп, идиш аягыбыз далай жолу сынат эле. Измена болду, улуусу кичүүсү менен таяк жеп, мен 3 күн башымды көтөрө албай жатып калган күндөрүм болгон. Бирок мен ажырашуу болду bizde. Ажырашуу болду, кайра жарашуу болду да. Мен бирок өкүнбөйм. Ажырашканыма да өкүнбөйм, мен жарашканыма да өкүнбөйм. Мага ошол үй бүлөмдү сактап калган жакшыраак экенин билемин да, баары бир. Тигил жагын карайсың, бул жагын карайсың. Анан таразалай келсең, ошол күйөөңдүн жанында өзүңдү өзгөртүү аркылуу үй бүлөдөгү атмосфераны оңдоо жакшыраак да. Мен ушуга көзүм жетти, кыздар. Мен дагы эми жаш эмесмин. Тияк бияктан билимдерди алып эле сиздерге, аялдарга мону бериш керек экен, мону айтыш керек экен, мону өтүп турган курс атам деген аялдардан эмесмин да. Мен тынымсыз 24 саат бою мен мээмди анализ кылып жүрөмүн да. Тигил эки адамдын мамилесин көрүп дагы көп аялдарды байкасам, күйөөсүнүн оозу мурдуна тыгылып алган. Баланча, жейсиңби? Отурасыңбы? Дей берип. Мындай аялдар эркегин баттап жатат. Мындай айланып кетейин, оозу мурдуна тыгылбачы. Мен керек болсо бир тууган келиним айткан, энемдин аялын айтканмын. Күйөөңдүн оозу мурдуна тыгыла бербечи, көзүң карай бербей кечке чейин дегем. Энем, эгер мени вдруг угуп калсаң, мени кечирип кой. Баары бир аял өзүнүн ордунда болгон жакшы. Мен силердин бактылуу болушуңарды каалап айтам, эгер айтсам дагы. Үй бүлөңөрдө гармония болушун каалап айтам. Эч убакта эркектин оозу мурдуна тыгылып, аял бакыт таппайт. Кечке чейин оозу мурдуна тыгылып, көзүң карап эле, мага көңүл буруп койчу дей бербегиле. Биринчи өзүңөргө көңүл буруп алгылачы. Азыр мени угуп аткан аялдар барбы? Мага көңүл буруп койчу. Мен сүйсөң, мен деле аялмын го, кечке телефон чукуп отура бересиңби? Деген аялдар барсыңарбы? Мен деле кийгим келип атат деген аялдар отурабызбы? Биринчи өзүңөрдү карагылачы. Кол бутуңар барбы? Бизге эч ким эч нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмес, эгер чын-чынын айтсаң. Ооба, шариятта бар, эркек аялды багыш керек, камсыздаш керек. Бирок деген жер бар, эч кимге милдеттүү эмес деген нерсе бар да. Эч ким эч нерсеге милдеттүү эмес. Эркегиң кылып бербей атса, сен өзүң деле барсың го. Мисалы, менден бир мисал айтайын да. 2 балалуу болгондо мен катуу өзүм таштадым да. Экөөнү аябай тез удаа төрөдүм. Үйдө усталар бар, ошондо азыр кайным отурган үйдү салып атканбыз. Үйгө кайнымдын үйүнө усталар түшкөн кез, кайнежемдин үйүнө да уста түшкөн кез экен, ооба. Дал ошол учурда мен өзүм таштап койдум да. Усталарын багабыз, үйдө бензин сатабыз. Бирок өзүмө эч нерсе ыраа көрбөйм да. Бензинден соода ушунчалык жакшы акча түшөт, билбейм, бирок күйөөм эмне кылганын точно билбейм. Эми үйлөр салынып атты ошол учурда.
Бирок мага сурасам жок дейт. Мен неге ошол учурда мен өзүм башым иштебейм, мен кечке чейин мен сатып отурсам, бензинди өзүм ташып кирип атсам, неге мага болбойт? Анда мен сатпайм. Же түшкөн акчанын 70%-ын мен алам. Же 30-90%-ын мен алам. Деп мен эмне ошол учурда айтпадым экен да? Эмне ошол учурда айтпадым? Эски халат, эски кийим, жегеним таяк. Эркекти жоготолуудан коркуп жашаган адам, бул чувство одиночества бар. Жана мага боло берет деп жашаган аял. Эч убакта аял мага боло берет деп жашабаш керек. Эри бар аял таяк жейт деген сөзгө мен кошулбайм. Эркек кыйкырса чыдап коюш керек деген сөзгө да кошулбайм мен. Сага кыйкырып, энергияңды соруп, ай деп дарылдап жүргөн адамга сен уруксат бербешиң керек. Мага кыйкырганга болбойт. Мага мындай сүйлөгөнгө болбойт жаным. Мага жумшак сүйлөгөндү үйрөнгөнүңдү сүйлөчү деп айтыш керек. Муну айтыш үчүн аялдар мага сүйлөбөй коет экен деп коркот. Страхты жеңиш керек. Ал үчүн да менин сабагыма келишиңиз керек. Айым сыры курсунда бар. Келген келсин, келбеген Алла ыраазычылыгы үчүн мына ушул сабактан деле инсайттарды алсын. Ооба. Бирок толук өзгөрөм деген аял мындай тынбай билим алып турган жакшы да. Туруп калса суу сасыйт. Мына биринчи сабак мына ушул темалар тууралуу болот. Как раз биринчи сабакта келсеңер, күйөөңөргө ушундай банан техникасын аткаргыла, ички кийим техникасы деп айтпайм да. Күчтүү кантебиз дейт сабакка келгенде. Давай мен жасайм, сабагым болду, мен мындайды эч жерден укпагам дейт. Деген менин аткара албайт, анын иш жүзүнө келгенде эмоциялары жол бербейт, анын күйөөсүнүн алдынан келгенде катып калат. Аялдар бар го, мисалы күйөөсү менен сүйлөшкөндө сүйлөшө албайт, мен анан мынтип айтам, тигинтип айтам дейт. Башка адамдар менен мамиледе мен бул жерде мындай деп айтам дейт. Ошол жерге барганда ошол теманы козгой албай калат, сүйлөшө албай калат. Ошон үчүн кантүү керек, эмнеге деген темадан баштайбыз. Так. Бир нерсени айтып берейин деп аткам да силерге. Дайым ушундай да. Бир нерсени айтып атып, дагы башка нерсени айтып алам да, бирок пайдалуу эле маалыматтар болуп атат да силерге. Сол бир нерсе айтып бергим келди эле да. Так. Ошол кыздар, биз бар жакшыга ылайыктуубуз, бар жакшы сөзгө ылайыктуубуз. Качандыр бир кезде күйөөсүнүн алдында өзүн төмөн сезген, мен ушундай сөздөрдү уккам. Сен бакытка ылайыктуу эмессиң деген сөздөрдү уккам. Не баланы алып алган, не баланы алып алган деген сөздү уккам. Мен. Жок, азыр мен өзүмдөн бар жакшыга ылайыктуу экенимди сездим, түшүндүм. Андай адамдардын сөзүн азыр мен эч жерим арчыбайм. Эч жеримди, андай адамдардын сөзүн менен мен эч жеримди арчыбайм. Ким эмне десе бизге, демек биз ошого ылайыктуубуз да, ошол учурда. Сиз азыр өзүңүзгө мага боло берет, мен жаманмын десеңиз, демек сиздин жашооңузга башкалар кирет. Өмүрүңүздү, акчаңызды бирөө башкарат. Кийимиңизге чейин бирөө башкарат. Бирөөдөн коркуп жашайсыз, коркуп кийесиз. Жок, тапкан акчаңызды коркуп кийбешиңиз керек, өзүңүздүн үйүңүздө коркуп жашабашыңыз керек. Бул дүйнөдө адамдардан коркуп жашоо бизди до такой степени тоңуюкка барып тыгып коет. Инсан экениңди түшүнүп жашоо үчүн биринчи биздин могу менин курсума келсеңиздер, кыздар, айым сыры курсунда 0дон башталат. Баарын 0дон баштап түшүнөсүздөр. Мен ушул тема аркылуу мен өзүмдү тапканмын да. Ушул теманы мен эң биринчи сабагымда беремин. Мүмкүн мен ойлойм, ушул билимдерди Кудайым мага ушул өмүрдү Кудайым аялдарга жеткиликтүү болсун деп бердиби деп ойлойм. Эч убакта адамдарга жалынбаш керек. Адамдарга жалынган кезде сен адамдардын таман алдында жүрө бересиң. Ката кетирдиңби? Ооба, ката кетирдиң. Сен инсансың, сен Кудай эмессиң. Ката кетирүүгө акың барбы? Бар. Туура эмес сүйлөп алдыңбы? Ооба, туура эмес сүйлөп алууга сенин акың бар. Мындан кийин туура сүйлө. Адам каталарын убагында түшүнбөсө, аны турмуш дейт, кайра жазалайт дейт. Болду, мурда ката кетирдиң, мен могу жерде туура эмес кылып алдым. Демек, бул жерде мен ката кетирбешим керек экен. Мындан кийин мен муну аткарбашым керек экен. Мындан кийин мындай сүйлөбөшүм керек экен. Эртең сен ката кетирбейм деп кепилдик бере аласыңбы?
Эртең мен туура эмес сүйлөбөйм деп кепилдик бере аласыңбы? Жок, албетте. Биз инсанбыз, инсан болуп өтөбүз. Бүгүн инсан, эртең Кудай болуп кетпейбиз. Инсан боюнча жаралдың, инсан боюнча өлөбүз. Болгону ошол өмүрдөн сабак ала жүрүү да. Биз үчүн мүмкүн эмес нерсе Кудай үчүн мүмкүн. Бүгүн жертва болуп өмүр сүрүп атасызбы? Болду. Эми королева болуп өмүр сүрүңүз. Болгону өзүңөргө убакыт бергиле, болду, ошол жетиштүү. Кичинекей убакыт бергиле, тилди фильтрлейбиз, тилди фильтрлеп, ойду фильтрлейбиз, ойдоңдойбуз. Ар бир ой жүрөккө түшкөн дан, үрөн. Жанагы азыр орусчалыш кыздар отурган болсоңуздар, семена, үрөн деген эмне деп кечээ бир аял сурады эле. Бардык аялдар ооба да, туура десе, үрөн деген эмне деп түшүнбөй отуруптур да. Үрөн деген семена, орусча семена. Урук өсүп чыгат эмеспи? Өнүп чоңоюп чыгат эмеспи? Дал ошондой. Алла Таалам айтат, сен оюңду өзгөртпөсөң, мен сенин өмүрүңдү өзгөртпөйм дейт экен да. Кудайым. Вай. Эми сиздер дагы бир жолу мага кайтарым байланыш кылып коюшуңуздар керек, кыздар. Менде что-то бир связь не то болуп кеткендей болду да. Мен сиздердин сурооңуздарды окуп турган жокмун. Мен кайтарым байланыш үчүн эле, связь үчүн эле мен ачып койдум комментарийди. Вдруг болбой атабы деп азыр могу жерде бир отельге келип, отельби гостиница айтор келип жайгашканбыз кызым экөөбүз. Кызым азыр сыртта китеп окуп отурат. Кандай болуп атат билбейм. Ушул жердин Wi-Fi менен отурамын да азыр. Так, кыздар, ушундай. Бар жакшы адамзат үчүн экенин түшүнөбүз. Сиз үчүн мүмкүн эмес нерсе Кудай үчүн экенин түшүнөсүз. Адамдардын баардыгы бирдей экенин түшүнөбүз. Адамдардын баардыгы Кудайдын алдында бирдей экенин түшүнөбүз. Адамдардын жаныбыздагы ордун билебиз. Ким? Ар бир адамдын жаныбызда орду бар. Ар бир адамдын орду сый урматы, ооба, ар бир адамга сый урмат көрсөтөбүз, ар бир адам бирдей. Мен азыр мурда мен жана көчөдөгү ичип турган адамдарды көрсөмчү, иштебейсиңерби дечүм да, иштебейсиңерби? Өзүңөр кол бутуңар соого деп жаман көрүп өтүп кетет элем да. Бирок азыр түшүндүм. Алардын жап-жаш балдар да жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө махабат жетпеген, мээрим жетпеген. Бир күнү биз үчүн мүмкүн эмес нерсе Кудай үчүн мүмкүн го. Мүмкүн анын бир жүрөгү ачылып кетер эртең. Кудай анын жүрөгүнө ыйман салар бир күнү. 20 сом бер, 20-30 сом берип өтүп кетем. Эч кандай жаман көрбөйм. Хорошо дейм, эжеке барбы, эжеке мынча сом, хорошо, макул, карайын. Эми өтө көп акча бербейсиң, анан анткени ичи болот да. Кичинекей колумда тыйын 50 сом, 60 сом берип коем да. Ошол адамдарга точно мээрим жетпей калган. Адамдарга ишеним бере билүү керек. Балдарыңа дагы, башкаларга дагы ишеним бере билүү керек. Жана жашооңдо ар бир адамга рахмат айтышың керек. Сага ачуу сүйлөгөн адамга да рахмат айт. Сен ошолор аркылуу сен чөгүп кетпешиң керек, алар сени только өстүрүш керек. Ар бир сын пикир бизди өстүрүү керек. Мен дагы андай кылып көрдүм, мындай кылып көрдүм. Акыры түшүндүм, күйөөмө влиять этип өзгөрөм эмес, Алла ыраазычылыгы үчүн өзгөрөм. Аялдык, инсандык ордум үчүн өзгөрөм. Дейишибиз керек экен да. Мен бир психолог, теологдун айтканын уктум эле да, интервьюсун көрүп калдым эле. Мен аялыма жооп бербейм дейт. Аялым өзүнүн инсандык орду үчүн өзү жооп берет дейт. Мен үчүн аялым жооп бербейт дейт. Инсандык ордум үчүн өзүм жооп берем дейт да. Эркек измена кылса, дейт, аял күнөөлүү эмес дейт. Бул туура. Эркек измена кылса, бул аял күнөөлүү эмес дейт. Аял измена кылса да эркек күнөөлүү эмес дейт да. Ар ким өзү үчүн жооп берет дейт. Ушул нерсени жакшылап түшүнүп алыш керек да. Бирок кыздар, эркегим күнөөлүү, ошол да ал күнөөлүү деп албагыла кыздар. Бул деген баягы мындай деп айтылып атат да. Жакшылап карасак, эркек үйрөтүп алуу керек эле да. Ошол аялды Кудайым жөн жерден бербегенин билип, жаным деп. Мүмкүн сен билим аларсың, жаным. Мен сенин ушундай төшөктө ачылышыңды каалаймын. Абдан ошол күндү күтөмүн. Сенин колуңан келет, жаным.
ушул жакта ушундай билим бар экен, окуйсуңбу, мүмкүн барасыңбы деш керек эле да. Аял деле ошол измена кыла салбай, бул жерде кандай кылып көрсөм экен, бул жерде кел коронамды чечейинчи, давай теңелбей эле коеюнчу, эми ушунча жыл жашап эми ушуга теңелип эмне кылам эми, койчу мен өзүмдүн инсандык ордум менен жашай берейинчи, бул өзүнө өзү жооп берсин, мен өзүмө өзүм жооп берейин деп аялдык ролуна түшө калса, секин Кудай аларды коштугу секин өзүнүн ордуна коюп коет экен да кыздар. Мен ушуну түшүндүм. Өзгөрүү үчүн неден башташ керек? Ичиңде сени аркага тартып турган түшүнүктөрдөн, арылуудан башташ керек. Бүгүн барып күйөөңө барып төшөктөлүп бойсунса болуудан баштай албайсың сен. Анткени сенин денеңде тыгылып калган эски түшүнүктөрүң бар да. Мен айтайын сиздерге бир нерсе. Эски түшүнүк дегенде азыр сиздерге айткым келген бир өзүмдүн сырым го бул эми. Мен эми сырымды айтсам сиздер өздөрү жөнүндө айта берет булар, өз жөнүндө айтат дебеңиздер. Сиздер менин 5% билесиздер, билбейсиздер. Калганын мен айтпайм. Бир сиздерге сабак болуп калчу бир мисалдарды гана айтып өтпөсөм, айтпайм. Мен де 1,5 жыл мурда экен, 1,5-2 жыл мурда экен. 2 жыл мурда менде бир сыноо болуп кетти да. Как раз психология боюнча жаңы сабак өттүм, ошондо да Казакстандан окуп аттым эле. Эми Кыргызстанда деле билимдүү аялдар аябай көп, билимдүү адамдар, билимдүү мырзалар көп. Аллахтын каалоосу менен болду. Мен ал учурда баягы Кыргызстанда анча өнүгүлөк болчу да. 3 жыл мурда. Мен 3 жыл мурда баштадым. 2020 баштапмын, сабак берүүнү. 2020 баштадымбы? Унутуп атам азыр. Анча бизде Кыргызстанда өнүгүлөк болчу точно. Анан бул жак Казакстан өнүгүп калыптыр да. Казакстандан окуп баштадым. Дал ошол окуу башталар учурда мени бир алай-дүлөй кылган бир сыноо болуп кетти да айтор. Ошентип жүрө бердим, эзилдим, кыйналдым, ыйладым, стресс болдум, сыноодо жалгыз калып калдым да. Мындай психологторум айтсам, бирөөсүн айтсам, бирөөсү монтип басып кетти. Бирөөсүн айтсам, Алла сабыр берсин, Алла жеңилин берсин деди. Бирөөсүн айтсам, баланчага чалсаңыз экен деди. Ошо баланчага чалдым, анан чалгандан кийин анан осознание келди. Анан аракет ете баштадым да. Баарын Кудайга тапшыруу менен аракет кыла баштадым. Кудайым өзү секин чечип берди. Аллага чексиз шүгүр кылам. Бирок ошондо менде обида калып калды да. Анан бара кыздар, мен интим гимнастика тренери болуп жүрөм да. Даже тренерлерди даярдап калган учурда, жана обида менен жүрө бердим да, билинбей. Тренерлерди даярдап калган учурда менин жатын тушум ооруй берди да. Тренер даярдап жүрөм, интим гимнастика боюнча сабак берем, психология боюнча сабак берем. Ар жерде менин кистомиома, бул обида деген видеолорум жүрөт да, интервьюларым да бар. Бирок мен өзүмдү дагы жатындын тушу ооруй берди и айызым токтоп калды. Барып көрүнөйүн десем, өзү интим гимнастика тренери го, психолог го деп бушу деп айтышат экен деп тартынып жүрөм. Анан бир күнү жаңы башка бир психологко жазылып калдым дагы. Терапия жасадым. Терапия жасаганда өзүмдүн терапия проработка, кыздар проработка деп жүрөт го биздин программада, проработка деп жүрөт. Мен азыр анын терапия экенин дагы да түшүндүм. Терапия деп айтып атам да азыр. Терапиялык сабактар бар да курста. Ошол терапиялардын бирин ошол психологу менен бирге жасадым да. Ишенесиздерби? Кандай бир 15-20 мүнөт терапия жасадык. Проработка да. Ошо бизде бар ошол проработка. Кандай проработка жасадым? Ошондой жатындын тушундагы боль кетти. Өзүм таң калдым го. 7-10 күндөн кийин токтоп калган айызым келди. Адамдарга капа болбош керек, ичимде капачылык көп дейт. Таарындыңбы, үнүңдү чыгарып айтып сал да. Бир аз жеңилдейсиң. Курска келсеңер, сонун сабактар, сонун тапшырмалар бар. Капачылык көп деп оор Кудайдын жүгүн көтөрүп жүрө бербегиле. Баарын өзүнө тапшырыш керек. Ошон үчүн кыздар, инсан болуп жашаганды үйрөнөлүчү. Азыр канчага чыктыңыздар? Ким канча жашта? Азыр айтыңыздарчы. Канча жаштасыз? Мен азыр Казакстандамын деп атпайм. Азыр эле Казакстандан бир кафеден тамактанып келдик да. Бир ресторанга бардык. Күчтүү сонун деп, адеми ресторанга барайлычы деди. Анан күчтүү кооз адеми ресторандарга барсак, экөөсү тең толо экен. Казактар ресторандарда жүрөт да. Күчтүү Казакстанда ресторандарда жүрөт, элестетиңиздер. Анан ресторандан чыгып, ресторанга кире албай калдык. Анан бир кафеге кирсек, мындай
жакшыраак мындай кафе экен. Бир эле орун калыптыр. Анан ошол жерге кирдик да. Анан ошол жерде отуруп адамдарды карап атсак, эмоциялары биздикинен башкача экен да, өнүгүп калыптыр. Анан эми алар кыргыздарды мактап отурат, мен казактарды айтып отурам да. Эмоциялары бар, башка эл, экономикасы башка дегендей, билим деңгээли башка дегендей, Казакстанда эми элдин эмоциялары башка, жүрүм турум баары башка деп атам да. Десем, инфо жааты көтөрдү элди деп атат да. Инфо жааты элди көтөрдү дейт. Психологияны элдер интернеттен окуп атып деле өзгөрдү да, чындыгында. 28, 41, 30 дейт, 39, 32. Мына сиз бир жылдан кийин өзгөрүп кетем деп ишенесизби? Могу 25 жаштагы 32, 40тамын деген аялдар 32 болду, эми жазбай эле коюңуздар. 42, 37 дейт, 50, 40 дейт. Мына азыр сиздер мына 39, 34 дейт. Бир жылдан кийин толук өзгөрүп кетем, билимдүү болуп кетем, жумушум алмашат, карманым кеңейет, капчыгым кеңейет деп ойлойсуздарбы? 50 жашмын дейт мына. Өзгөрө аласызбы бир жылдан кийин? 75 жаш дейт. О, жакшы, машаллах. Бир жылдан кийин өзгөрөм деп ойлойсузбу? Суроо бериңизчи өзүңүзгө. 64 дейт. Жакшы. Бир жылдан кийин кантип өзгөрүп кетесиз? Кандай болушун каалайсыз жашооңуздун? Кандай болуп өзгөрүүсүн каалайсыз? Айым деген айым жок дейт, ооба дейт. Айта албайм дейт. Кыздар, могу жерде аракет кылса баары болот, өзгөрсө болот, ооба деп жазып атасыздар. Жок дегендер да бар, билбейм дегендер бар. Кыздар, мындай да, өзүңө көп нерсе талап кылып албашың керек да. Бүгүн баштасаң, бир жылдан кийин сенде жакшы жака көп өзгөрүү болот. Бирок бир жылда чудону күтүп алмай жок. Бир 3 жыл убакыт бер өзүңө. Анан дагы адам тынбай өзгөрүп туруш керек. Адам бешиктен кабырга чейин үйрөнүү керек го. Кандай жашоону каалайсыз? Азыр жазыңыздарчы, айтыңыздарчы. Мага бул жака тык деп жазып отурбаңыздар. Өзүңүздөргө тыкылдап жооп бериңиздерчи. Өзүңүздөргө просто мен суроо берип отурам. Сабакты жөндөн жөн угуп отурган жоксуздар. Кандай болушун каалайсыз? Ал үчүн кандай аракет кылып көрдүңүз? Сүйкүмдүү жар болгум келет дейт. Жакшы. Ал үчүн кандай аракет кылдыңыз? Сүйкүмдүү жар болуу үчүн кандай аракет кылдыңыз? Кандай аракет? Эмнеден баштайсыз? Гармония болуш үчүн дагы ооба. Эркин жашагым келет дейт. Эркиндигиңизди ким тартып алды? Эркиндигиңизди тартып алган адамдар Кудайбы? Кудайдын жанындабы? Кулактары төртөөбү, көздөрү алтообу? Качан аракет кылып баштайсыз? Качан, кайсыл күндү күтөсүз? Аялдын жашоосу тамак жасап, үй жыйып, нан бышырып өтүп кетпеш керек. Бир өмүрүң ошондой өтүп кетсе, аттиң арман. Сен точно бала чакаңа мээрим бере албай калган аялсың да. Же кээ бир апалар бар, айланып кетейин жакшы. Балдарын карап, үйүндө күйөөнү тапканын жеп отурат. Бул дагы жакшы. Бирок эркектен сурай билип үйдө отурса болот ооба. Эркектен сурай билип, балдарынын жанында отурса, андан өткөн бакыт жок. Чын айтайын кыздар, эгер эркегиңерди жоготуп алуудан коркпой сурай билсеңер, да, анда балдар чоңоюп кеткенче балдардын жанында мээрим берип отурган жакшы. Иштейм деп чыгып кетип калбагыла да. Эгер күйөөңөр чындап өзүнүн ордун билсе, сураганыңызды берип турса, сизди эс алууга алып чыгып келип турса, бош убактыңыздарда сейилдеп аткан болсоңуздар, анда иштейм деп жулунбагыла. Анан материалдык жактан да, моралдык жактан да көз карандылык барбы? Көтөргүлө турган жерди көтөргүлө болду. Аракет кылгыла, баарын Кудайга тапшыргыла.
мен үчүн мүмкүн эмес нерсе сен үчүн мүмкүн. Кудайым, өзүң жардам берчи, мен ушундай кылгым келет, өзүңө тапшырдым, ишимди жүрүштүрүп берип койчу, мага билимдерди сиңимдүү кылып берип койчу дегендей. Мындай аялдар бар да, же көз иштетпейт, же акча бербейт. Бул кандай деген нерсе? До такой степени жертвасың го. Бир учурларда ооба мен да ошондой абалдан өткөм, анткени менде өзүмө болгон ишенич жок болгон экен. Самооценкам түшкөн, өзүмдү жаман көргөн, эң адамдардын жаманы мен деп ойлогон адам болгон экен да. Кыздар, бактылуу жашоого дайыма мүмкүн. Аял, мындай деген сөз бар да, бир эркек психологдун, теологдун айтканын уккам да, эр адамды дейт, айланып өтүүдөн оңой нерсе жок дейт. Эр адамды алдаудун жана айланып өтүүдөн оңой нерсе жок дейт да. Эркек дейт, аялдын кылыгы менен айткан сөзүнө кирип кете берет дейт. Медитация дейт. Медитация эмне болуп калыптыр? Кыздар, терапиялык сабак өтөбүз. Баары жайында, бирок жолдошум башканы сүйүп калыптыр дейт. Жакшы эмес көрүнүш, албетте. Жаның дагы күйөөң башканы сүйүп турса, аялдын заманасы курулганы да. Эгер түшүнүү менен кабыл алсаңыз, мындан ары кандай чечим кылам деген ойдосуз. Күйөөм иштегиси келбесе эмне кылыш керек? Иштегиси келбеген эркектин мүчөсүн макташ керек. Анткени алар мүчөсүн катуу жакшы көрөт. Мүчөсүн мактаганда алар эркекмин деп чыгышат. Гормондору көтөрүлөт. Эркектин мүчөсүн мактаганда нече убакта коркпой эле койгула да. Мүчөсүн мактагандан, комплимент айткандан коркпогула. Азыр силер айтпаган менен, мактабаган менен аны башка аял мактайт, башка аял комплимент айтат. Себеби эркектин мүчөсүн мактаганда ал өзүн эркек сезет. Тестостерон гормону көтөрүлөт. Гормондору өзгөрөт денеде, анын жумушка активдүүлүгү күчөй баштайт. Сабакка келгиле муну түшүнөсүңөр. Ким келет курска? 26 декабрь баштала турган курс, айтмакчы, акыркы жолу. Бул баа кайра бул баа жок. Азырдан баа көтөрүлүп отурат. Мен да тигинден мындан темаларды урдай салып, тигинден мындан билимдерди урдай салган аял эмесмин. Дайыма күндө тынбай билим алып келип аткан аялмын. Ошол билимдерди сиздерге берип атам. Мен билимдерди арзан албайм. Өзүмдүн жашоомо, тажрыйбама, билимдерими бири-бирине жолуштуруп берип атам да. 2190 сом бул акыркы про тарифтин баасы, интенсив 990 сом бул акыркы интенсивдин баасы. Бул жерде интим гимнастикада бар. Курстун баасы 990 сом жана 2190 сом экенине карабай, мен сабактарды сиздерге каймак майын сыгып беремин да, каймак майын кошуп сыгып беремин да, баарын жалап жуктап алуу өзүңөрдөн да, жалап жуктап алуу эле өзүңөрдөн да. 990 сомго 990 сомдук эле нерсе берем дебеймин. 2190 сомго 2190 сомдук эле нерсе берем дебеймин. Аябай активдүү айымдар бар, алар эмне деп айтышат? Мен берген акчама уялып атам дешет. Ар сабактар келген сайын, мен дейт, сабактар өтүлгөн сайын дейт, мен уялып кетем дейт да, сабактарды даже көргөндөн берген акчаман уялып кетем дешет да. Кичинекей акча берип алып канча билим алып атабыз деп. Жазылып койдук дейт, жакшы ойлонуп атам дейт. Мен күтүп атам, жазылгам, катышам, мен про тарифине жазылдым, жазылгам дейт. Жакшы кыздар, мен дейт, жакшы. Биздин курстан эмне аласыздар? Интим гимнастика менен кын булчуңдарыңыздарды табигый жол менен бекемдейсиңер. Кын булчуңдары бекемделип эле калбастан ысып, кызып, оргазм жакшырат. Жана быртылдап жел чыгуудан арыласыздар. Жатыныңыз түшүп калган болсо, жатыныңыз көтөрүлүп калат. Зара кармай албасаңыз, ал проблемадан арыласыз. Жел чыгуу арт, ал жактан жел чыгуудан арыласыз. Чач түшүү болсо, чачыңыз түшпөй калат бара-бара. Адамдын өңүнүн териси тазарат, кирпигиңиздер өсөт. Мен мурда айтчу элем го, мен жасалма кирпик коюп жүрбөйм да, фотосессияларга коем, ооба, бир жактарга барганда, мындай интервьюларга барганда эле койбосом, койбойм. Кээде интервьюларга барганда деле койбой коем. Мен могу жеринде 20 жыл кирпик жок болгон да, мына агарып көрүнүп турат го могу жеринде. Мына көрүнүп атат Ушул жерге 20 жыл кирпик чыкпай калган болчу да.
эми ушул жериме ушул интим гимнастикага келгенден кийин кирпич чыкты да. Биздин акысыз эфирлерибизден деле баягы өзгөргөндөр бар экен да. Анан эч бир адамды сындабайбыз, окуп жатам, сонун жыйынтыктарга жетип атам, Алла ыраазы болсун. Бекер сабактардан ушунча пайда дейт. Баалаганыңыздарга рахмат алтындарым. Адамдын ичинде эмне бар болсо ошону көрөт. Менин балам чарчап калган, кантип чыгам, сагынычым аябай күчтүү. Түшүнүп атам жаным, абдан түшүнүп атам сизди. Бала деген эне үчүн бир бүтүндөй дүйнө да. Балага мээрим берсе да, бербесе да эне баласын жакшы көрөт да. Эне анткени ал эне, түшүнүп атам. Бирок Кудайга тапшыруу аркылуу күндө дептерге жазасыз. Балам, сени Кудайга тапшырдым. Кудайга тапшырдым. Мага кыйын болуп атат ооба, бирок мен сени Кудайга тапшырдым. Кудайга тапшырасыз. Анан баягы алымдардан, дин боюнча жакшы сабак берген эжекелерден да сурасаңыз, алар да жакшы жооп беришет. Гимнастика жасап жүрүп бутум тирдеген азайды деп. О, супер. 59 Pro тарифин кошуп берсеңиз болобу дейм, эмне дейт акчасын. Мен окуп жатам, интим гимнастика өтө жакшы, бирок күйөөм менен мамиледе кыйналып турам. Кыздар, сразу болуп кетпейт. Азыр айттым го. 1 жылда чудону күтпөйбүз, 1 айда чудо күтпөйбүз. Негизичи могу жерде угуп турган аялдарчы, айтсаңыздар, аял өзгөрүп аткандачы үйдө конфликттер боло берет да. Анткени мурдагы ыңгайлуу күйөөсүнө эмне десе да макул деп иш кылып жагам деген аял уже өзгөрдү да, аял катары өзүн таанып атат да. Сен ыңгайлуу кезде сени алды го, сен азыр ыңгайсыз болуп калдың. Экөөң урушасың да азыр. Бирок сен аял болуп өзгөргөн кезде уруш талаш болсо дагы, конфликт болсо дагы, чыныгы махабат сен өзгөргөн кезде башталат. Мен психолог менен иштешип жүрүп анан мен ажырашам деп чыктым да. Бүттү, мен ажырашам деп психологум чыпылтап калды да. Турсунай ханым, чыныгы махабат дал ушул кезде башталат десе, мен кайдагы махабат дейм өзүмчө. Кайдагы махабат bizde монтип кетти го, наоборот тигил жакка кетип калды го дейм да. Дал ошол учурда күйөөм экөөбүз көп жылдан кийин биринчи жолу катуу уруштук. Ага чейин кичинекей майда барат болбогон нерселерден уруша берет элек, сүйлөшпөй калат элек. Анан ошол мен өзүмө күчтүү инвестиция кылган учурда биз күйөөм экөөбүз катуу уруштук да. Ошондон кийин анан бизде чоң өзгөрүү болду да. Бурун катышкан гимнастика дейт. Аборттон кийин канча убакыт дейт? 3 күндөн кийин жасайсыз. Мынча сонун аялсыз жолукканыма да сүйүндүм дейт. Мен да сүйүндүм. Спайканы ачыш үчүн канча ай кылышым керек дейт. Сиздерге азыр мен минтип айтайынбы? 3 ай 5 күн 4 саат кылыңыз деп айтпайм да кыздар. Ар кимде ар кандай. 20 күндө спайка кетип калышы мүмкүн. Ишенимиңизге, аракетиңизге карайт. 1 айда кетип калышы мүмкүн. 5-6 айда кетиши мүмкүн. 1 жылда кетиши мүмкүн. Сиздин аракетиңизге жараша. Точно, сен бирөөнү таап алдыңбы дейт. Эркегиңиз ушундай айттыбы? Айтыңыз, мен андай ыплас адамдардан эмесмин. Мен сенин алдыңда актанбайм мен. Мен Кудайдын алдында акмын. Мен андай жаман жолго бара турган, өзүмдү жаман жолго түрткөн аялдардан эмесмин. Мен таза аялмын деп айтыңыз. Мен маткам ылдыйлап калган эле, сабакка катышып гимнастика кылып 1 айда врач көтөрүлүп тур деди. Сонун го. Токтой электе кыла берсем болобу дейт ооба. Эгер мындай да интим гимнастика жасаганда аборттон кийин менструация учурунда да, жалпы кан бар учурунда кылса эгерде жаңы үйрөнүп баштаса да, мурда жасап жүрсө, аборттон кийин 3 күндөн кийин кыла берет. А эгер мурда өмүрүндө жасабайдан аборттон 3 күндөн кийин жаңы бүгүн катышып аткан болсоңуз, менструациясы келип аткан аялдар интим гимнастикага өмүрүңүздө бүгүн катышып аткан болсоңуз, менструацияңыз келип турса, интим гимнастика жасаганда матка бул көнүгүүлөргө көнө элек да. Эгер айызыңыз аябай көбөйүп кетсе, токтотуп турасыз деп айтам. Курста айтылат, кыздар бул боюнча айтылат, келе бергилечи. Көпчүгүм ооруйт, интим гимнастикага катышсам оорубай калчу, дай сезилет дейт. Жок. Неден ооруп атат көпчүгүңүз? Барыңыз биринчи кезде. Көпчүктө мындай сөөктө проблема болсо, интим гимнастика жасаганда наоборот оору күчөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн көпчүгүңүздү алып барып врачка көрүнөсүз. Кимге көрүнөсүз билбейм. Травматологко көрүнөсүзбү, остеопатка көрүнөсүзбү билбейм. Айтор ошол сөөк боюнча иштегендерге барып көрүнүңүз. Эмне проблема? Анан биздин курстагы кыздарга менеджер кызыңызга айтасыз да, ким сиздин менеджериңиз? Менеджер кызга айтасыз, менеджер кыз сурооңузду мага жеткизет.
өзгөргөн кезде конфликт көп болот экен дейт. Туура. Симфиз болгон гимнастика менен сүйөк биригиши мүмкүнбү дейт. Гимнастика менен биригет ооба, бирок биздин интим гимнастикада симфизге көнүгүү жок да. Симфизге негизи интернеттенби, айтор же врачыңызданбы көнүгүү алып жасасаңыз болот. Симфизге ылайыктуу көнүгүүлөр бар, бирок биздин курста жок. 5 айлык боюмда бар жасасам болот дейт. Боюнда бар аялдар интим гимнастика жасайт же жасабайт деген нерсе жок. Боюнда бар 5-6 айлыктар деле жасап атат, жаңы боюнда болгондор деле жасайт, же болбосо наоборот такыр уруксат берилбейт. Качан угроза тонус болуп, аял өзүн кыйналса, аял өзүн жаман сезсе, дайыма даллары тырышып, напряженный абалда жүрсө, далы тырышса эле бүттү, могу жак тырышат. Напряженный абалда жүрсө, анда тынчыраак төрөп алган жакшы, андан катышкан жакшы. Бизге кош бойлуу аялдар көп эле келет. Сонун жыйынтыктарды алат, разрыв болбой төрөп алат. Сонун жыйынтык алат, кын булчуңдар бекемделет, оргазмга жетет. Жашым өтүп калса да, кечти күтүп калат экен, жаңы келиндей болуп дейт. О, машаллах, сонун го. Интим тренажер боюнча маалымат бересизби дейт. Жок, интим гимнастика боюнча тренажер боюнча азыр бербейм, маалымат курста берилет. Зара кармай албай калып жатам дейт. Же чуркап шашып туалетти издеп, шымдарды булгап жүрө бересиз, же интим гимнастикага келесиз, тряпка койбой каласыз, шашпай каласыз, жыргап каласыз. Сонун болуп чачырабай да сонун зара кылып каласыз. Бат эле калууна келет 3,5 же 5 айдан бери мешинем келбей атат, кош бойлуу болбой атам. Не деди врачтар? Билгиле биринчи. Врачтардын айтканын билгиле. Сизди уккум эле келе берет. Жандарым, ишенимиңиздерге рахмат. Сиздер ушинтип жазган сайын мен дагы да чоң жоопкерчиликти сезем. Жолдошум мурда кошулганда учтип атат деп эле спиралимди айта берчи, рахат ала албай атам деп. Гимнастикадан кийин кайф болбой калуу дей берчи. Гимнастикадан кийин кайфово болуп калды. Сонун болуп калды, жакшы. Кесареvaдан кийин гимнастика кылсам болобу дейт. 6 айда өзүңүз сонун болуп калгандан кийин. Кээ бирлер бар 3 айдан кийин деле жасайт. Кээ бирлер бар 8 айда да жасабайт. Калууна келишке карайт. Өзү толук эч кандай кесарева болбогондой, оору жоктой сезиш керек. Көкүрөгүм оң жагы, оң, сол жагы кичине эле сүйүк өткөн гимнастикадан кийин бирдей болуп калды. О, машаллах, сонун го. Мына көкүрөк, бизде көкүрөктү калууна келтирүүчү гимнастикалар бар да. Мына сонун жыйынтык алып турган. Мен маткам пас жасалсам болот экен демек. Ооба, болот, ооба. Биз неге оңой менен ишенбейбизби дегенде көп алданганбыз да. Эч ойлонбостон келе бериңиз, пас болсо көтөрүлөт жогоруга. Жандарым, менин коллективимдеги кыздар, баардык кыздар сиздерге жооп берип отурган кыздар, коллективим ыраазымын сиздерге Зирек, баардык кыздар. Менин 4 кызым да тең уул күттүк эле. Улуу кызым эмнеге мен эркек болуп калган жокмун дей берет. Вот ошол ичинде ошол сиздер катуу эркек күтүп алгансыздар да. Эми кантип тарбиялайм? Сиз айтып атасыз го, түйүлүктөн калган травма болот деп. Кыздар, менде мындай болчу да. Азыр телефонду ачылып кетти. Стойканы албай калдым да. Менде могу жеримде дайым бир нерсе турат эле да. Оор, пустой оор нерсе турчу. Өзүм эч түшүнбөчү элем ушул нерсеге. Күйөөм менен мамиледе дагы ушул мешайт этип тура берет эле да. Качан ушул өзүмдөн эмбрион проработкасы бар биздин курста. Эмбрион проработкасын жасадым. Ошондой жок болуп кетти да могу жеримдеги. Кызыңызга ал сени уул күттүм эле деген сөздөрдү айтпаңыз эми. Бул тиги курсакта жатканда бир өлтүрүп, азыр бир өлтүргөндөн пайда таппайсыз. Азыр болду, энелик ордуңузду биле бериңиз, ал өзүнүн травмасын өзү эмдейт. Берилип калган травманы сиз эмдей албайсыз. Апа боюнча каласыз. Кана андай болсо мен балдардын баардыгын травмаларын мен эмдеп салат элем го. Мүмкүн эмес. Эч бир психолог ал өзүнүн баласынын травмасын эмдей албайт. Болгону ачык сүйлөшө алат. Травмалар тууралуу эмес, башка темалар тууралуу. Мээрим бере алат, эне катары критикалабай калат. Мактай алат, мисалы да, кечирим сурай алат, болду, ошол башка эч нерсе кыла албайт. Изменаны кечире албай атам дейт. Изменада эмне болду, эмне себептен өзү аял өзүнүн ролунан чыгып кеткенде 3-адам келет да.
Эркек деле өзүнүн ролунан чыгып кеткенде үчүнчү аял келет деп айтылат, бирок аял измена кылса бала менен сыналат. Эркек измена кылса киреши акча менен сыналат, жумуш менен сыналат. Менин жолдошум экинчи аялды алганга өтө аракет кылып атат. Мени уруп да коркутуп да алдап жатат. Эй, сарылбы силерге, уруп атса дагы чыдап жашай бер. Мен чыдабай ажырашып кетип аткан жокмун. Мындай тааныгылачы өзүңөрдү биринчи. Ажырашып кетип деле таппайсыз бир нерсе. Мондай жертва абалыңыз да сиз азыр. Ажырашып кетсеңиз жыргап деле кетпейсиз да. Мондай жертва абалдан чыксаңар, анан өзүңөргө эмне керек экенин билесиңер. Келиңиз курска. Курска келесиз, сабактар болот, суроо жооп болот, ошол суроо жоопко жан талашып кирип калууга да. Катуу аттап койсом деле пуп деп эле жел кирип атат, кайра страшный звуктар чыгып атат. Кыныңыз бошоп кеткен, ички булчуңдары мындай, ички булчуңдары могу жеринде булчуңу мисалы төмөн монтип түшүп калат, могу жери жайылып кетет да. Анан катуу аттап койдуңуз, кын бош да, аттаганда кыныңыз кеңейип, мисалы же болбосо мындай жылат такыры кын, аба кирет дагы, кайра ошол үн аба менен чыгып атат да. Кайненеме такыр чыкпай койдум, кечке жерип кага берет. Менин убактым менен эсептешет дейт. Мен азыр сизге да кайнеңизге да эч нерсе айтпайм. Мисалы, жеригең уруксат бербе деп айтайын десем, мүмкүн сиз чарчанып кечке чейин энергияңыз жок жүрөт чыгарсыз. Эгер жок, баары менде жакшы десеңиз, анда неге жерип адамдар какканга уруксат берип атасыз? Кайнене менен кандай болсо да мамилени бекемдеп калуу керек, бирок өзүңдү кыйнабаган абалда да, өзүңдү өлтүрбөгөн абалда. Не десе деле макул деп чыдай бергиде, эми сен келинсиң, жашсың, бирок сенин да өмүрүң өтүп атат ошондой кагуу силкүүнүн алдында. Мындай сөз бар го, сен чыдап кой, жашсың, сен да эртең картаясың деп. Бирок жаман сөздөрдү угуп картайып кетүү керекпи, кыздар? Мен макул болбойм ушуга. Макул, мен жашмын деп эле жаман сөздөрдү угуп картайып кетүү керекпи? Сен деле өмүрүң бар го, сен деле өлөсүң да ошо кайнеңе окшоп, туурабы бул өмүрдө? Баарыбыз эле дүйнөгө кетебиз. Эмне кылабыз адамдарга өзүбүздү кор кылып? Сага болгону эмне кылыш керек сизге? Кайненеңизге айтасыз да, мактоо да. Апа, мен сизди жакшы көрөм, бирок менин көңүлүм катуу сынып калып атат. Мындай өзүмдү аябай жаман сезип кетип атам. Мындай эч ким жок жерлерде ыйлайм, мага бул абдан жагымсыз болуп атат. Апа, мен сизге жакшы келин болууга аракет кылам. Сиз абдан мыктысыз, ооба, билем апа, сиз абдан мыктысыз. Арасында комплимент кошуп коюңуз да. Сизди бүткүл абысындарыңыз, можакталардын баардыгы сизди аябай жакшы аял дешет, мыкты аял дешет. Мен да сиздей мыкты болгум келет, бирок боло албай атам. Аракет кылып атам. Мага мындан кийин жаман сөз айтпаңызчы апа, деген сыяктуу сөз айтыңыз да. Кесирево болуп төрөгөм, 2 балам бар, бирок менде жел чукул болот. Ким айтты кесирево болуп төрөгөн аял кыз бойдон жүрөт деп? Эч убакта андай мифке алданбагыла, ал миф. Кын булчуңдары бошой берет, ал курсагында бала көтөрүп атпайбы? Ал эстроген гормондору бузулуп атпайбы? Запордон больницага жатып чыктым дейт. Кайра больницага жатып чыгасыз же интим гимнастикага келесиз, экөөнүн бирин тандайсыз. Интим гимнастикага келип, запор өзү психосоматикалык болезнь да, көбүнчө психосоматикасы бар да мунун. Ошол көбүрөөк сабактар менен плюс проработкаларды жасаш керек, гимнастика жасоо керек да. Менин күйөөм гимнастикага катышкандан бери, экөөбүз кошулгандан кийин мени таң калып карай турган болду дейт. Таң калып караганда көзүңүз менен флирт жасап басып кеттиңиз да, көзүңүздү кысып, дегендей. Мени мынча таң калып карадың жаным, мени карап турганыңан мени сүйүшүңү билип койдум деп айтыңыз да. Мен сүйөрүн көздөрүңөн билип койдум деп коюңуз да. Тренажер келди, заказ берген элем дейт. Ооба, мен Алматыдан ала барам го. Алматыда келди заказ. Понедельниктен уже офиске барып калат. Курска катышыңыздар өкүнбөйсүздөр дейт. Сабак жогорку деңгээлде өтүлөт экен. Мен аябай сүйүнүп бир чети таң калып жатам. 2190 сомго жогорку деңгээлдеги билимдерди алып жатканыма Алла ыраазы болсун дейт. Рахмат кыздар. Ушундай ыраазычылык билдирип койсоңуздарчы, мен сиздерге дагы да билим бергим келе берет, мындай активдүү айымдардын ар бир суроолоруна жооп бергим келет да.
биздин курска айтмакчы 57 группаны жыйынтыктадык да. Анан 57 группада акыркы суроо жооп разбор болуп өттү да. Мен курска дейт кандай максатта келдим эле дейт, өзүмдү табам, күйөөм менен ажырашам, ажырашканда стресс болуп кетпей өзүмдү табам деп келгем дейт да. Курска келгенде 3 ай мурда ажырашам күйөөм менен, стресске кирип кетпей өзүмдү табам деп келгем дейт. Бирок дейт курска келгенден кийин оюм өзгөрдү дейт. Күйөөм экөөбүз ушунчалык ынтымактуу болуп калдык, жынсык жашоо жакшырды дейт. Күйөөм кайнемем бекитип белектерди алып келе турган болду дейт. Дайыма мага жакшы сөзүн арнап мени кучактап жата турган болду. Экөөбүздүн мамилебиз ушунчалык жакшы дейт да. Мен кантип сүйүнбөйүн? Ушундай бир результаттарды көрүп турсам. Мен күйөөмө сомнение кармай берчү болдум. Демек сизге ошол керек болуп атыптыр да, жаман ойдон кантип арылсам болот дейт. Негативдүү ойдон арылуу сабагы бар. Мен сизге 1-2-3 жабыды деп койсом, сиздин негативиңиз кетип калбайт, ал сабак өзүнчө. Өзүнчө сабакты укула деп турган жокмун, просто түшүнүш керек да, түшүнүш керек. Мисалы, сиз азыр келип алып туруп мага мондай күрүч бер десеңиз, мен айтам да, күрүчтү алуу үчүн мындай нерсе керек деп айтам да, кудум ошондой. Курска жазылып, негативден арылуу сабагын окушуңуз керек. Гимнастика үчүн эмес, өзүңүздү өзгөрүү үчүн катышыңыз дейт. Боюндар, аялдар өкүнбөйсүңөр дейт. Жакшы, машаллах, жакшы. Демек чыйынтык болуп атат сизде. Мен күйөөмдөн бул суроого жооп бердим. Саламатсызбы, 6 балам бар, 7-чи баланы төрөштү пландап атам. 5 жылдай уйкусуздук менен аябай кыйналдым, депрессия болуп, айтыңызчы, өзүмө уверенно кантип болом деп. Курска келиңиз. Курста бар жооптор, алтыным. Не себеп болуп атат 7-чи баланы төрөгөнгө азыр шашып? 6 балаңызга мээримиңиз жеттүбү? Мээрим жеткизе алдыңызбы? 7-чи балаңызды төрөгөндө андан чоң балдарыңызга мээрим жеткире аласызбы? Эгер ошондой болду, балдарыңызга мээримге тойгузуп койгон болсоңуз чоңдорун, анда 7-чиңизди төрөңүз. Эгер жок, чоңдорума мээрим жетпей, эптеп-септеп бири-бирин чоңойто берет десеңиз, өзүңүздүн тууган балаңызды өзүңүзгө керек. Балдарыңыз үчүн төрөп берген жоксуз. Биринчи белки 6 балаңызды чоңойтуп алыңыз, анан 7-чисин төрөңүз, шашпай. Биз аялдарбыз да мындай кичинекей бир нерсе бала төрөп эмоция алгыбыз келет, акча иштеп эмоция алгыбыз келет, башкаларга жакшы болуп эмоция алгыбыз келет. Максат эмне 7-чи баланы төрөгөндөн? Төрөңүз, ооба, айланып кетейин, бадырени болосуз го. Бирок берки балдарыңызга да мээрим жетиш керек. Оффлайн качан башталат дейт. Айтылат го, оффлайнга дата коюлу элек. Көкүрөк кичине гимнастикадан чоңойтса болот дейт, ооба. Онлайн катышсам болобу? 26 болот дейт. Ооба, 26 катышып жакшы результатка жеттим. Жакшы катышыңыздар, өтө өзгөрүүлөр болду. Жакшы, жакшы. Бийиктиктен корком, эмнеден болот? Курска келесиз, геморройду таппай калдым гимнастикадан кийин дейт. Машаллах, жакшы. Оффлайн коркум келип жүрөт дегендер келгиле. 15 жыл жашап оргазм алганды билбедим, сиздин сабактан кийин ала баштадым дейт. Машаллах. Сонун. Вагинизмден арылып кетишкен го аялдар, вагинизмден. Оргазм болуп калыптыр даже. Запордон кантип кутулсам болот дейт. Дары ичип барасыз же интим гимнастика жасап арыласыз. Плюс сабактарды көрүп проработка көрөсүз. Запор көбүнчө биздин мээбизге байланыштуу го. Саламатсызбы, пожалуйста, түшүнүп берип койгулачы. Күйөөм менен көп урушабыз, бирок любим друг друга, поддержка кылбайсың деп кандай берсем болот? Курска келиңиз да, мен сизге мындай кылсаң болот деп койсом, анда сиздерди мындай кылбаймынбы? Акчаңыздарды алып, бир суроо мынча сом деп туруп, акчаңыздарды алып бир баракчага топтоп алып эле сиздерге суроо жооп сабак кылып эле өтө бербейинби? Эгер бул жактан эле суроого жооп алып өзгөрүп кетсеңиздер. Мен азыр онлайнга катышып жатам. Сизди качан түз эфир болот деп кадимкидей күтөм, сагынып дейт. Рахмат жандарым. Рахмат. Көкүрөк оорусуна жардам бериши мүмкүн дейт. Эгер гормондордун бузулуусунан көкүрөк ооруп атса, шишик-мишик жок болсо жардам берет. 6 айлык боюмда бар, либидом аябай көтөрүлүп кетти. Жакшы го. Күйөөмө тойбой мен ушул либидону бир аз нормага түшүрүп алайын дегем. Күйөөмдү каалаган сайын өзүн көтөрүп, буга кандай кеңеш бересиз? Просто флирт колдонуңуз, мүчөсүн мактаңыз. Курста бар жооптору. Менде да запорго көп жылдан бери кыйнап, анан геморрой бар, интим гимнастика жардам берет дейт. Берет, ооба. Жардам берет.
тренажерде интим гимнастика жасаганды үйрөтөсүз дейт. Ооба. Эже көкүрөгүм аябай кичинекей, жолдошума жакпай атам дейт. Жолдошуңуздун кайсы жери кичинекей? Өзүңүн могу жериң кичинекей деп коюңуз. Эже туалетке барды, зарам куюп берип кайра ушул көнүүнү кылсак кичирээби дейт. Билбейм, мен муну миф деп түшүнөм. Албетте жардам берет. 2-3 күндө зирек алдыным. Күйөөмдү себепсиз кызганчу болдум. Бирөөгө жакшы сүйлөп койсо эле аштарман да кызгана берем. Кызганып айтып атам го, мага боло береттин бул таасири да мага боло берет деп эстен өзүңөрдүн жакшы ылайыктуу экениңерди сезгиле. Силер жөн эле жакшы жоолукка, жакшы көйнөккө, жакшы шампунга, жакшы шоколадка эмес, инсан катары жакшы сүйлөөгө, жакшы сөз угууга милдеттүүсүз. Ачуу кыйкырык сөзгө эмес, ширин сөзгө ылайыктуусуз. Эне болууга ылайыктуусуз. Жакшынакай сүйүктүү аял болууга ылайыктуусуз. Кыздар, давайте саламатта калыңыздар. Эртең 26 декабрь күнү да, бүгүн 23 декабрь, 26 декабрь күнү онлайн айым сыры курсундан жолугушканча. Акыркы акция ба, мындай акция болбойт. Жазылып жетишип калыңыздар. Майда-майда упаковкаларга бөлөбүз дагы, кымбатыраак болуп калат. Ким азыр катышат, утат. Көптөн бери кымбаттатабыз деп жүргөнбүз, уже кымбаттайт. Ушул жылы 2023 жылы план түзүлүп атат, азыр кымбаттоо боюнча уже чечилди, бышты жетилди. Мен да көп билимдерди алдым. Мен да билимдеримди азыр мындай билем, түшүнөм канчалык билим бар экенин курста. Жазылып калыңыздар, саламатта калыңыздар, баарыңыздарды өптүм, кучактадым.